Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми бардык эле бир эле Ошто эмес, же болбосо Бишкекте эле эмес, өлкөнүн, республиканын бардык аймактарында снос деген маселе, же болбосо кызыл линияга чыгып кеткен объектлерди мыйзамдаштыруу, чыгып кеткен объектлерди эгерде ээлери мисалы өзүнүн баягы эң башты кыла турган болсо анын бузуу менен алектенүү азыркы бүт республиканын бардык аймактарында өзгөчө активдүү жүрүп атат. Ошонун ичинде Араван районунда да өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр менин операторум алып берет. Ушунчалык баягы бүт жерлер бузулган, талкаланган. Бул эми ушу мамлекеттин мыйзамынын негизинде элдин жыргал жашоосу үчүн болуп аткан көрүнүш деп эсептейм да. Бүгүнкү мага кайрылган эженин маселеси таптакыр башка. Бул жерде мына ушул автовокзал, мен азыр ушул Араванын центринде турам, Борбордук бөлүгүндө. Бул эжес өңдүү да бир топ эжелер мага кайрылышкан, кат жазышыпчы. Анан ушул жакшынакай эле болуп иштетип аткан дүкөнчүлөрүбүздү ушул бул айыл өкмөткө карайт экен, кара суучулап өздөрүнүн ар биринин базар кому жок экен. Ошондо мисалы көрүүчүлөргө жакшылап түшүндүрүп айтып берсеңиз, 450 сом деген эмне акча, 15 000 сом деген эмне акча. Ана сиздин айтайын дегениңиз. Саламатсыздарбы? Мен ошо ар дайым сиздин немеңизде туруктуу күзөтүп жүрөм. Адилеттүүлүк үчүн ар дайым эле чындыкты айта турган журналисттерден деп эсептегениме байланыштуу силерге полный ошо аялдар, соодагерлер бардыгыбыз кайрылууга туура келди. Мен негизинен ушул дөкөндө 8 жылдан ашуураак болду иштетип колдонуп аренда акчаларын төлөп келем. Бул жер негизи Асатуллаев Эгемберди деген жеке менчик кылып мыйзамсыз оздоштуруп алган Асатуллаев Эгембердиге таандык жер болгон. Асатуллаев Эгемберди жогорку сот тарабынан 2016-жылы чыгарылган, жокко чыгып, бул местасы жокко чыгып жоюлуп кеткениге карабай 11 жыл болду мыйзамсыз ар бирибизден 5 миңден, 7 миңден, 10 миңден акча жогултуп иштетип жүргөн. Мен деле ошол маалда ошол кишиге ижара акыларын төлөп келгем. Бирок ошол убакыттарда эч бир айыл өкмөттөн текшерүүлөр, эмнеге жогорку соттун чечимине карабай жеке менчик сыяктуу колдонуп атат деген кыймыл аракеттер болгону жок. Эч бир бул абанын төлөгөн төлөмдөрү мамлекеттин бюджетине өткөнү жок. Азыр эми 2024-жылга келип бул жерлер айыл өкмөтүнүн балансына өттү. Айыл өкмөтүнүн балансына өтүп кеткениге байланыштуу бул жерлерди айыл өкмөтү тарабынан, Казира Мамыржан Назыржанович тарабынан бардык дөкөндөр өзүнүн тааныштарына, туугандарына, айыл өкмөттө иштеген ишкерлерге жана ошондой эле ушул жерде бирден дөкөн ачып турган адамдарга дагы кошумча 2ден мисса кылып берип койду. Ал эми мен деле ушул жерде дөкөн ачып жүрөт элем. Ушул жерде ошол кишиге аренда төлөп жүрөт элем. Ушул авиакаса багытында иштеп аткан дөкөн меники болчу. Бирок тилекке каршы менин дөкөнүмдү талкууга алып, менин дөкөнүмдү жарымын бөлүп, Махфуза деген бир атылдуу аялга берип коюп, ал эми меникини аукцион кылып беребиз, конкурс сыяктуу беребиз. Сен мындай кылгансың, сен андай кылгансың деп аябай мени талкууга алып жатат. Эми мен барып туруп айыл өкмөтүнүн башчысына силердин деле мыйзамсыз кыймыл иш аракетиңер бар. Мен ушу сөздү айттым, чындап эле. Мыйзамсыз баю деген статьяны коем. Бизде азыр президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич, биздин УКМКнын башчысы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич как раз текшерип атат. Мен өнүгүп жаткан заманда жашап атам. Мен үстүңөрдөн арыз жазам. Неге меникин талкууга алып атасыздар? Мына азыр арка жакта эле полный съемкага саласыңар. Олорго 2 этаждан чоң миссаларды берип атасыңар. Эмнеге мени ошо бурчка кысып, дагы мага ошондой кыйынчылыктарга душар кылып атасыздар деп сүйлөсөм, чыгып кет, сени кабыл албайм, жогол болду, көзүмө көрүнбө, колуңдан келгенин кыл деп мага сүйлөндү. Анан мен барып айттым, майли эми ичкери жакта айыл өкмөтүнүн башчыларын туугандарына бөлүп берип койдуңуз. Биякта Асырар деп аталган жер адисинин мүчөсү болуп иштеген ишкерге берип койдуңуз. Биз карапайым эл жерден чыкканбызбы? Биздин деле укуктарыбыз бар. Жер адиси болуп иштейби тиги? Жер адисинин комиссиянын мүчөсү болуп иштейт негизинен. Деп сүйлөсөм деле колуңдан келген кыл, именно сени кабыл албайм деп эки милицияны айтып келип, мени кабыл кылбай, милиция колдорумдан туртуп сыртка чыгарып койду. Каалаган жериңге арыз жаза бер деп сүйлөдү. Анан буну эми коркутуп, үркүтүү жасайын деген максатта мына видеолору бар. Мен силерге тапшырам ошо видеолорду. Достук айыл өкмөтүндө иштеген Абдываитов Жеңиш атылдуу участковой милицияга айткыздырып, Абдываитов Жеңиш деген участковой Достук айыл өкмөтүнүн участковой келип, сен үстүңнөн хулиганство боюнча иш козголду.
иш козголбой эле туруп, бияк мени үстүмдөн жалганча айтып шылтоо менен арыз жазса эле, сени үстүңдөн ошондой хулиганство менен иш козголду. Сен ушундай азыр тергөөгө чакырып атат. А эмнеге чакырып атат? Былтыр мен тергөөгө барып айтам десем, жок, сен азыр ушу хулиганство боюнча мындай кылам, андай кылам деп камераны тамызып, мына өзүңөр көрүп, белгилүү болуп көрүп тургандай бардыгына бирдей келишим берип атат. Кээ биркилерине 2ден миса берип атат. Кээ биркилери мыйзамсыз иштетип жүрсө деле карабай тириштирүү иштерин алып барбай атат. Бир гана менин дөкөнүмдү 2ге бөлүп салып, бир гана мага мыйзам иштеп, бир гана мени талкууга алып атат. Атыңыз? Макчахра Тешебаева. Тешебаева Макчахра. Макчахра. Мисалы үчүн азыр бул жерде бүт олардын баарын келишими бар. Келишими берип коюптур, жакында берип коюптур. Ушул базар боюнча бир эле сизгеби? Бир эле мага. Ушул базар боюнча. Ушул базар боюнча. Аравандагы эң чоң базарлардын бириби бул? Аравандагы эң чоң базар жана азыр заманбап кылып курасыңар деп айтты. Биз бияктагы немелер, соодагерлер өздөрү акчаларыны төлөшүп заманбап кылып курду бардыгы. Мен деле ооба заманбап кылып курам, акчасын төлөйм өзүм. Мынандай 2 этаждуу кылып, мына жан башымда тургандай кылып куруп берем. Ижара келишимдерин өз убагында төлөп берем десем деле, базар ичиндегини ондой колдонбой, бир гана мага аукцион, конкурс же жер адистери тарабынан кеңешке коем, мындай кылам, андай кылам деп ошондойлор келип атат. Эмне деген себеп бар да? Эмне деген себепке туура жооп неме болду. Асатуллаев Эгемберди бул жерде мыйзамсыз иштетип жүргөн кезинде мен бул киши менен келишимдерим бар, төлөгөн акчаларым бар. Төлөп жүргөн кезимде бул киши менен кишине изучуу салып, мени айдап чыгарган дөкөндөн. Ичкерини күлүштөп коюп, товарларым, компьютер, авиакассадагы акчаларым урдалып, бул боюнча Акпресске деле кайрылып, ошондой немелер, иш-чаралар көрүлгөн. Ошол убакытта мен бул кишинин мындай кыймыл аракетинен улам прокуратурага арыз жазып бергем. Прокуратура текшерип туруп, ушул көчө тарапта карап турган жалаң 3-4 дөкөндү мыйзамсыз куруп алгандыгы боюнча архитектурадан, айыл өкмөтүнөн келишим түзүп, мыйзамсыз курулуш менен мыйзамсыз келишим болгондугу боюнча ачыкка чыгарылып, бул кишинен алып коюлган дөкөндөрү. Ошодон улам бул киши мага постоянно каршы келе турган, мага душман болуп, ушу мени керек болсо ошо пычак менен чабардатырган болуп, мага ошондой каршы болуп калган киши болгон. Асатуллаев Эгемберди айыл башы Кадир Мамыржанды кукла спектакль сыяктуу ойнотуп атат. Эмнеге деген сөзүңүзгө мен ушу окуялардан тачап ар дайым далилдерим менен жүрө турган болуп калдым. 8 жылдан берки менин маселем чечилсиз калып кетип атат. Асатуллаев Эгемберди абага ошол жерде мыйзамсыз иштеткен бир маалдар телефон чалдым. Аба, кечирип коюңуз, менен катачылык кетиптир, интимактуу болуп, жарашымдуулук менен, жакшылык менен бүтүрөйлүк, сураныч, менин местамга сиз каршылык кылып атат экенсиз деген сөзүмө, жок, мен сага местаны бербейм, Мамыр мен айтканыма кылат, канча акчам кетсе деле сени каматам, сени жерсиз калдырам, сени дагы ошо немеңди, местаңды талкууга коюп коем. Мен канча акча кетсем ушуну кылам деп мага сүйлөндү. Мен бардыгын диктофонго запись. Азыр каякта? Азыр өзү деле ушул жерде жүрөт ал киши. Ошо киши азыр деле ушул жерде турат. Мен ошо запистарды мага бериңиз десеңиз, мен сизге мыйзам түрүндө ошо запистарды берип коюп берем. Ол айткандай Кадир Мамыржан бардыгына эмес, мага окшогон жана мен сыяктуу. Ал кимиси болот, ал негизи тууганчылык жайы бар. Жок, Асатуллаев Эгемберди менен совместно болуп иштешкен. Мен ушинтип айтам. Мен бир чогуу иштешкен мурда. Чогуу иштешкен деп айтам мен. Совместно экөө бири-бирине мындай темме-тем жапкан, неме иштерин, бардык иштерин жапып, бирге совместно болуп иштешкен. Эмнеге мындай деген сөзгө келдим? Ошончо жерлер сыноска жолугуп атат, ошончо соодагерлер дөкөнсүз калып атат. Бир гана Асатуллаев Эгембердиге 1100 квадрат метр жерди ал киши 11 жыл мурун мыйзамсыз деп табылган документтери менен иштетип, кадимкидей акча алып жүрсө деле тириштирүү иштерин алып барбай, ушул кишиге дагы 1100 квадрат метр жер тилкени ижарага берип койду. Азыркы күндө. Ал киши ижара келишиминин негизинде кайрадан суб арендага берүүгө мүмкүн деген пункттары жок. Ол киши алып туруп, ол немеден Кадир Мамыржан айыл башыдан биякта Зухруддин деп аталган мужской кийим-кечек сата турган балага ар ай сайын 50 миңден төлөнө турган кылып экөөсү нотариус аркылуу договор түзүп, ого суб арендага берип койду. Эми бизге окшогон ошончо 50 100 соодагерлер биякта жұмыссыз, соодабыз жок, үй бүлөбүздү, тиричилигибизди токтоп отурабыз. А бир гана кишиге 1100 квадрат метр жер тилкени берип койду. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошону бардык адамга теңинен бир кылып, жалпыга бирдей мыйзам чегинде бөлүп берсе, 50-100 адамга жете турган кылып, местаны болуп берсе болмок. Биз өзүбүз акча каражаттарын көтөрүп, өзүбүз стройка кылып төлөп алат элек. Биз ар жыл сайын мамлекеттик төлөмдү өз убагында төлөйт элек. Бирок бир көз караш менен баалап туруп, Асатуллаев менен өзара келишип туруп, бири-бирине мындай жаап туруп, бири-бирин колдоп туруп, бул неге сен 11 жыл
ошо жерде мыйзамсыз иштетип жүрдүң. Осо Шахноза жеке менчик кылып алып, мамлекеттин бюджетине төлөбөгөн акчалар каяка түштү деген суроолорду бербей, дагы кайра ушу кишиге 1100 квадрат метр жерди берип койду. Азыр кантип табасыз бул кишини? Азыр ошол жерде жүрөт. Каерде жүрөт? Ошол жерде жүрүп, азыр мына мен бул боюнча Садыр Жапаров Нуркожоевич биздин президентибизге ташрифке арыз жаздым. Арызыбыздын негизинде бүгүн президенттин ыйгарымдуу укук жетекчилери, ошо ишчилери аркылуу Оштон текшерүүгө келди. Текшерүүгө келгенде мен абдан кубандым. Эмнеге президенттен текшерүүгө келди деген бул сыймык да. Мен кубанып, эмиям чечилет буюрса, эмиям адилеттүүлүк орнотулат, эмиям менин көйгөйүм чечилет десем, дагы ошондой талкуу, ошондой зорлук зомбулук менен кадимкидей бардык дөкөн ачкандар өз ордунда калды. Буларды текшерүү иштери жүргүзүлгөн жок. Бир гана меникини, сеникини кеңештин 30 кеңеш мүчөсүлөрү бар экен, жер кеңешинин мүчө. Сеникин ошо жер мүчө кеңешине коюлат экен, ошо менен чечилет экен. Аукцион же конкурс же ушуга берип кой дейт экен. Болду, ушу менен иш жабылат экен. А мен канча айдан берке нерв болуп жүрөм. Мен 3 ай 4 айдан берке местами мындай талкууга алып атат. Негизи 8 жылдан берке бул иш менен жүрөм. Кантип эле мындай кетип калынат? Силер президент тарабынан келипсиңар. Президентке ушул сөздү жеткиресиңар. Менден көрө сиздерди угат. Айткыла, мындай биздин каравандык аймагыбызда мындай мыйзамсыз иш аракеттер жөнүндө билдиргиле десек деле, биздин сөздөрүбүзгө мааны бербей, журналисттер келип атат. Сураныч күтө туруңуздар. Мен азыр ачыкка чыгарам. Мындай кыймыл аракеттерден мен чарчадым деген сөзүмөн улам качып кеткендей качып кетип калышты. Бир мыйзамдуу чечим кабыл алган жок. Өзү эже сиздин өзүңүздүн маселеңиз. Бул өтө мындай резонанс экен да, мындай карагандачы негизинен. Азыр мисалы үчүн сиз азыр жанагы Масатуллаев дедиңиз го. Ошол киши ушул жерде жүрөт деп айттыңыз а? Жүрөт, азыр көрдүм. Каеринде жүрөт ошол кишини таап алсак болобу? Мисалы бир суроом бар эле да. Телефон номерлери бар, мен аксакалды. Барбы? Анда берсеңиз. Алып берем. Жүрүңүз анда ушуну. Сизден суранам, ушу мына дөкөндөрдү бардыгын видеого тартып чыгарып бериңиз. Мына биякта мына Дамира Атылдуу аялдын 2 этаждуу кылып куруп алган дөкөнү. Азыр барбы өзү? Азыр кулуштап кетип калыптыр, силерди келишиңарды угуп туруп эле. Карасаңыз, мына мен жагымдан маңдайында турат. Буга зыңгылдатып чоң жерди 2 этаждуу кылып берип атат. Эми бунун түз тарабын алып карасаңыз, мына менин жерим. Мына менин жерими жер адистеринин кеңешинин немесине коюп атат. Кеңештик маселесини менин жерим болгон могу жерди, мына бул эже деле силерди келишиңарды угуп жаап кетип калыптыр. Биз келгенде бар беле бул? Бар эле. Азыр президенттен өкүл келгенде бардык ошол жерде турган эле. Күлүштөп кетип калыптыр. Бул аялга берип атат. Эч бир немеси жок, эме дейт, келишимиң барбы, документиң барбы, канча жылдан бери иштетип атасың, эмне болуп атасың деген сурооду бербей, Кадыр Мамыржан, на принципке сен мени үстүмдөн жазсаң, мен сени на принцип дөкөнсүз калдырам деген. Акимиятка барганымда айткан сөзүн айткандай Асатуллаев экөөбүз тил бириктирип аткарышып атат. Түшүнүктүү эже. Азыр биз да сурап көрөлүчү могулардан, мисалы үчүн чогуу элечи. Мына дөкөндөрдө деле. Кандайсыздар эже, жакшысыздарбы? Мына Эжелер, эми бул жерде бирөөнү жамандашып эмес. Мындай орозо күндөрү жакшы бир суроо берип жооп алайын деп атам да. Бул эже бизге кайрылып атат. Мамиле бардыгына болсо бирдей болсун депчи. Мисалы азыр могу дүкөн сиздердики да? Меники онан ар. Кайсы? Мына бурчта. Мына бурчтагыбы? Сиздер бул эженин проблемасы боюнча билесиздерби? Билем. Эмне болуп атат сиздин пикириңиз да? Сиз кандай пикир кошосуз? Мен деле ушу пикирдемин. Мына мен местам көртасызбы? Мен местам деле ошондой болуп калды да. Азыр караң, элге бирдей неме болгон закон, элге бирдей болуш керекпи? Мыйзам бизге келгенде иштеп туруп, башкаларга келгенде иштебей койду да. Ошого биз неме кылабыз да. Мына караң, 1 метрдей чыгып кеткен, мыякты караң эми. А биз аркадабыз, оны караң эми ошон. Бизге базардын алдын чоңойтобуз. Немеге пожарный ход болуш керек деп бизди аркага жылдырды. Анан бирок буларга ондой иштебеди. Анан дагы кошумчасына менин му жерде 1,5 метрдей жерим буларга алып берди. Мен ушул жерде калдым да, мына кичинекей жерде калдым мен бурчта. Келишим түздүбү сиз менен? Мен менен келишим түздү. Мен менен 1 жылга келишим түздү. Буяк менен түзбөптүр. Буяк менен түзгөн жок. Бирок дагы адан ташкары бизге биринчи келгенде Мамиржан, ошо айыл өкмөт бардыгыбызды чогултуп, анан неме кылып атып айтты. Бардыгыңарга деди, өз местеңарды беребиз деди. Бузабыз, өз местеңарды беребиз, өзүңөр
zamanbap qilib qurasыңар dedi. Anan biz bo'ptur, mayling dedik. Anan keyin dag'i 3 ga 4 qilib yer beramiz dedi. Odan boshqa bermaymiz. Bir semyaga birden beramiz dedi, mestan dedi. Biroq onday qiladi-da. Bir semyaga birden bergani yo'q da. Oğa berdi, buğa berdi, oşantı berip saldı. En başkalarda açtın keregi yok. Bir-birinizden neme kılıştın keregi yok onu. Oşanday kılıp saldı. Biz dili ümit menen 20 yıldan aşıktan beri şu yerde oturam işteyim. Soğuktu soğuk devedik. Sıktı sık deve iştep geldik şu yerdeçi. Mestalarımızda şuntip alıp koştu. Azemi siz de o yerde işteyiz mi? Kamuğunuz var mı? Daha sizdeki de var mı? Sizge uşunuyla verdi mi? Ja, uşunuyla mesla o sizdik orunda, uşunuyla. Siz menen gelişim tüzdü. Gelişim tüzdü. Daha kimde var? Bir yaktan kenar, bu yaktan gireyle. Kim, siz mi biz uzakta? Kim? Kandaşlar, jaksızlar mı? Pazarda dükkan esizler mi? Ne yerde? İşte ister da. Çelesim tuzda. Gelişim tüzdü kadimgide. Hazır bende bir ne oldu ecemenden gana gelişim tüzbey attırdı. Şu biz interes kılıp geldik de. Onu ne bilmeyim da. Yok, negizi kanday boldu bazarga sizlerge mындай kanаттandырып атабы? Ооба. Bazar жақсы эле болду. Канча сомдон төлөй турган болдуңуздар? Жылыга 8000 сом келмеге тутулду да. Аренда. Аренда айына 8000 сом. Айга эмес, жылыга. Bir жылга 8000 сом аренда бу. Оңой. Кандай? Bir Siz Rozan'a gidip doğru söyleyin. 450 bin жанагындай. Bir жылга 8000 сом менен төлөйсүздөр ошондо. Мында ушул местаңызда, мисалы үчүн, эми ушул местага. Айына төлөмөй жок. Албай жок. Жылыга. Bir жылга төлөп коесуз, каалаган товарды алып келип сата бересиз. Өтө сонун го бул. Мен айткан мына дөкөндөн Абдан ичип, жеке менчикте туруп атышпайт, ошо 420 миңден акпаларына неме кылып берип атат. Ошо жерден ичкери. Буну сурасак бул частный бунун местасы. Биз неме кыла албайбыз. Буга частный кылып берилген кызыл китеп кылып деп атат. Ушактан место ал деп мен деле түрткүлүп атат азыр. Ошоктон место аласың деп атат айыл башы. 420 миң акпасына төлөйсүң деп атат. Жана 450 миң деген ушулбу? Ушу. Ичкери чык, бардык ошону кичинекей жерлерге акпасына 420-450 миң төлөйт экенмин дагы. Ар ай сайын 15 миңден оплата берет экенмин, аренда оплата. Эми караң, башкаларга 8 миңден оплатага өткөрүп атат бир жылга. Мамлекет карайт. Ошону мен түшүндүрүп койдуңуз. Бер мамлекет карайт. Бияк частный да бияк. Бияк частный. Кимге карайт бияк? Эми эгесин тааныбайм. Жок, азыр бул эженики деле мамлекет карайбы, могу эжен? Мамлекет эженекени билбейм, кандай. Аттуу. Муну да, муну. Мен башыдан жогдан йомман да була чыртагы болгон, оке? Жок, муну жер ошо башынан мамлекетке карайт да, мамлекетке. Мамлекетке карайт. Ошон үчүн бизчи, эми сиз мындай калыс адам экенсиз да. Бу калыс пикир жакшы да, мисалычы. Бирөөнү же айыл өкмөттү же бир Масатуллаевди бир шубаган келген жокпуз. Болгондо акыйкаттык болсун деген максатта келип атабыз да. Бул эженикин эми тиге эженикин го, мисалы, бу эженикин калтырып туруп, бирок кээ бирлер мынтип чыгарып бериптир да. Ону типчи баягы аймагынан сырткары да кошуп алган жерлери бар экен да. Бул эженики ошол бойдон турат экен, бирок ушул эженикин гана аукционго коюп туруп анан кийин же болбосо комиссияга салып туруп анан кийин берем деп мени кыйлап атат деп. Эми баягы эл арасында жүргөн адам катары бизге чалышат да буларчы. Сиз деле мисалы басылыңызды чалсаңыз болот, мисалы үчүнчү. Ошону бир коомго мисалы пикир жаратып коюн деп атабыз. Эми азыр мисалы айыл өкмөт башчысынан деле интервью алабыз, алардын деле өзүнүн оюн угабыз. Масатуллаев боюнча бир бизге бир пикир керек болот да, же мисалы ушуну Масатуллаевдин номери бар. Номери болсо кимде бар? Таап бергилечи, урматтуу көрүүчүлөр, биз эми мындай да эки тараптуу кылайлы, объективдүү кылайлы, бир тарапты шубап кетип калбасын. Орозонун улуу күндөрү өзүбүз деле орозобуз, мисалы орозобуз бузулуп калбасын. Бир Аллахтын бир назарына калып калбайлы деп экинчи тарапты дагы кошуп коюн деп атабыз. Жума деле бүтүп калды, азыр жума күнү, бүгүн 5-күн биз келгенбиз. Biz ayıl hükümetke çıkıp, hazır oşalar men süйлөшүп неме деп атсак, айыл өкмөттүн немеси айтып атпайбы?
biz hazır bir yıldan keyin berdingerde auksion qilamiz. Auksion qilamiz deb. Auksion qilsa nega bizga qurdirtirib oldi buni-chi? Aqchasini keltirib. Biz aqchamizni o'shancha aqchamizni keltirib quramizda, dag'i bu yildan keyin auksionga qo'ysa, dag'i birovga solib berib buzib beramiz be. Buna 4 oydan beri bütürelgen yerim, bütürelbekten birovning qo'lida hozir men prodavец bo'lib ishlayapman-da. 1 milyon kreditim bor, onu üzelbekten hozir qiynalib juraman. Mandaylar aytib qo'yaman. Shuni ham bunday qilib nima qilyapsa, ne qilaman o'zi? O'ylab ko'ringizchi. Hozir o'sha kichkinakay yer men hozir qanday ishlayman? Tovarim uyimda turadi menikichi. Hozir tovarim uyimda turadi. Birovning qo'lida prodavец bo'lib 30 mingdan oylikqa ishlayapman. Oylig'im olatam, shuga chaptayotam. Oylig'im olatam, shuga chaptayotam hozir. O'zi yuragim og'riydi. O'zim darima ham yetkirolmay qoldim. Oxirgi momentda shundaylar suylab qo'ydim. O'zim darima yetkirolmay qoldim. Hurmatly görüşler, Egenber деген аксакалга çalып атабыз, бирок албай атат да, ошо çalсакчы. Биз номерин атайын берден алдык, объективдүү болсун деп деген максатта. Бирок үйүн дагы билбейт экенбиз, үйүнө барайын десекчи. Азыр ушул жерден ар дайым эле байланышып жүргөн адамдар берди номердичи. Масатуллаев Егенбер деген аксакал. Азыр буга чейин иштетип келгендиги боюнча, анан аренда акысын алып жүргөнү боюнча дагы маалыматтар айтылгандыктан, бир тараптуу болуп калбасын деп биз çalып атабыз. Издеп атабыз кыска. Жана көрдүңүз беле сиз? Азыр. Ассаламу алейкум, Егенбердиге кандай, жакшысызбы? Мен Өмүрзак Азимкулов деген журналист аке. Мен Өмүрзак Азимкулов деген журналист Өмүрзак Азимкулов деген. Сизге жолугушум керек болуп атат эле да, ушу сиздин ошол жанагы автовокзалга келдим эле, ушу сизди ошол жерден жолтурсам керек депчи. Келе аласызбы ушул жерге, бир-эки суроом бар эле. Үйгө келип алыптым да, кандай кылдым? Не дейсиз? Мен үйгө келип алыптым дедим жумадан кийин. Анда ошол жерден эле жооп бере бериңиз, анда бу жерден делечи, мисалы үчүнчү. Бул жерде азыр жанагы сиз мурда иштетип келген, баягы аренда алып келген бир базар бар экен го, автовокзалдачы. Автовокзалда эмес. Берге не деген базар эле бул? Акмай базар. Ошол жерде бир атыңызды да бир кайталап коесузбу? Тешебаева деген эжени тааныйсызбы? Таныймын жакшы. Ошол эже бизге арыз жазган экен магачы. Ошол арыздын негизинде келдим эле. Анан эки тараптуу болсун деп сиздин да пикириңиз керек болуп калды дабы. Орозонун улуу күнүндө мисалы бир тараптуу кылып чыгарбай, ушу сиз менен байланышып аткандагы чагымда. Рахмат. Сиздин эгер мисалы үйүңүз алыс эмес болсо, айыл өкмөткө келбейсизби? Же болбосо жолукпайлыбы, болбосо бара албайм десеңиз, ушу телефондон алган интервьюңузга сиз ошо макулдук бересизби? Базарга эле Болот эгер сизге туура келсе. Болбосо базар азыр машинам жок эле да, ошого түшүп баргынча бир саат өтүп кетип калат да. Анда мындай болуп атат. Течебаеванын мага берген маалыматына караганда, азыр мурда сиз ушул базарды иштетип келген белеңиз, кайсы бир бөлүгүн? Да, ооба. Ошол мезгилдерде аренда акысын, ижара акысын алып турган белесиз? Базардыгын алганбыз, бирок Течебаева иштеткен дөкөндүкүн алып төлөгөн эмес. 14-жылдан бери 1 сом 5 миңге же айыл өкмөтүнө же бизге төлөгөн эмес. О жердеги о кыз иштеп аткан здание мага караштуу, жер айыл өкмөтүнүкү. Айыл өкмөт айта бериң, айыл өкмөт эки жолу конкурс болгон, конкурска катышып, бул кыз 1 миллион 200 миңге чейин көтөрүп берген. Ошо бир 13 квадрат метр жерге. Анан кийин отказ кылып, же өзү иштетпеди, же бирөөгө бербеди. Ondan кийинки конкурска катышкан адамдарга да бербеди. Ошентип бүгүн как раз областный акимчиликтен келип, азыр бир 2 саат болду, базарда сүйлөшүп, мен да түшүнүк кат жазып бердим аларга. Ошондой. Бул кыз эми көргөнгө жала жаап жүргөн кыз да. Bir сом, mana eşitseniz bolot. 1 сом айыл өкмөткө да төкөрөмүз, бизге да төкөрөмүз. 14-жылдан бери. Мен айтам, бул ортоңуздарда эмне карама-каршылык болду эле? Эмне наразылык бар? Бул деп ойлойсуз? Нахарны кирип алган, решетке бар эле, дөкөндө решетканы бузуп, базарга менен алып келип, кирип алган. Кимдин аймагына? Ошо биздин немеге да, биз иштеп bizim dükkange. 13 kvadrat metre de buzulup ketip, yolga düşüp. Buzulup hazır, onu da azayıp ketip.
6 kvadrat metr yer kaldı. Özü kötüsüz dışarı dükkanında. O dükkan özü bana karıştı. Dokumentleri men aslında da. Joy az mamleketke ötüp ketdi de bar seli. Mamleketke ötüp ketdi. Oşonçu men 34 Sizdin murdagı eylep turgan aymактарыңыздын bari өкмөттүн баласында да азыр. Oşonçu biz Анан бул эже менен эми ортодо мисалы карама-каршылыктар болуп тур эми. Мисалы үчүн ушул эже менен эми ызылчуулар болуп тур. Өзүңүз аны тастыктап атасыз мисалы бир нече жолу мисалы бул боюнча чырлуу маселелер бар депчи, туурабы? Эми азыр мисалы бул жер мурда сиз закондуу эле алып тургансыз менениз эмени albatta анан эмне үчүн айыл өкмөтү алып койду анда сизден? Odada konkurs bolganda har kim o'zi o'sha ishlayotgan do'konlarini o'zlari qachib, o'zlari o'tib olganda. Жок, Эгембердеке мен мындай суроо бергим. Сиз мурда бул жер сиздин менчигиңиз беле же ошондо эле айыл өкмөттүн баласында эле? Жок, мына азыр сиз түшүнбөй атасыз. Ол кыз иштеп аткан жер айыл өкмөттүн балансында жери. Eskiden. Ошонун ичкери жагы бар. Az yer murun bizim Osa Şahnazar'ın balansında boğan Çağlığı mençik Katarı. Yine biz 24. yılı yol sattan biz oturup koyduk. Oturgandan keyin aylık hükümetiga yer tüketti. Так. Oşundan beri aylık hükümeti adamlarga bizim böyle bergen, özel işledi de. Жок, бул Тешебаева сизге аренда берген эмеспи? Bergen emes, bir sonunda tökken emes. Siz bergen белеңиз аренда? Мен аренда бергем, жаз берген квитанциялары. Квитанцияларыңыз полный бар экен да, бияктан ошону. Жаз берсе керек. Эми мейли эми аз бул боюнча мисалы сизден толук эле маалыматты алып атам деп ойлойм. Азыр эми баланс өкмөткө өтүп кеткенден кийин кече жакында дагы ушул айылбактан сизге 1100 квадрат метр дагы жер бериптир дейт. Аны кандайча алып алдыңыз деген ой болуп атат да суроо. Özü meyzanda siz jurnalistler yaxşı bilen mülk aşağı azı bergen ne kadar yerdeki mülk bizdeki de hazır amada çok üstünüz. Birinci ölçekte 5 tarihinde beresi var nizam boyunca. Oşanın negizinde biz aldık aylık hükümetine arenda yerin arenda aldık mülk özümüzdeki. Жок, ошону айтам, бул жерде азыр мисалы айыл өкмөтү сиздин тааныштыгыңыз барбы? Men dağı ben turgunum da. Aylığımızın turgunum da. Ошол могул мисалы Тешебаева жана могул жердеги бир топ жарандар мисалы абдан тар базардын ичинде тар жерлерде отурабыз дейт да. Анан бул кантип эле ушул сизди айтып атат да, Эгемберди аксакал кантип эле кайра мисалы 1100 квадрат метрди алып алсын. O yerde bitti zdание var da. Çok kurulgan bir zdание da. O mülk meniki. Oşun için mizan negizinde bizge biz bunu berek de. Далевой бу? Далевой участок. Oşun men de kadar sıcak mizan tüyüne. Oşun mizan şekilde bermese onlar da biraz bermeytiler. Азыр анда сиз нол азыркы мына ошол базардын ичиндеги здание сиздики болгондугу үчүн анан сизге ошончо квадрат метр берди деп ойлойсузбу? Да. Болду. Азыр сиз айыл өкмөткө эч кандай тааныштыгыңыз жок, Жок, кандай мен дагы бир жөндөй гражданмын. Сиз азыр мисалы үчүн ушул сиз берген интервью маек бул бардык коомчулукка таратылат. Сиз ага каршы эмессиз, туура эле жооп бердиңиз, Мен туура эле жооп бердим. Сиз бул жерде эч кандай кошумча маалымат, жалган маалымат же болсо бирөөгө көп жапкан маалымат айткан жоксуз, туурабы? Жок. Ошол эле учурда мен азыр сизден алган интервьюну мисалы мен ошол сизге эскертип, анан сизге мисалы маалымат иретинде айттым. Бунун бардыгы YouTube тармагына жайгаштырылат. Сиз ага эч кандай бул боюнча билбей калган жоксуз, сиздин маалыматыңыз бар жана макулсуз, туурабы? Албетте. Мыйзам чегинде Мыйзам чегинде эки тараптуу объективдүү маалымат бул, Эгембердова. Рахмат чоң анда, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Эгер сиз bir sürü aylık hükümetine Барам сөзсүз. 14 yıldan beri aylık hükümetinde arenda plata, gez namlok, işletmenlik turasındaki biz işletip çıkan dramatın 6%'ını 7 yıllık söyle odazı.
Ошон dedim, Türkistan'da büröge tutkan emez bu kız. Egeber'de var. Şalaklık mille kelebette, oyaklı özünür biliyor. Egember'de var. Misалы Allah'ın ortaga salбайбыз го, бирок Рамазан айын орtaga салганга туура келип атат. Себеп дегенде мисалы ушул айда мен азыр мына ушуну эле 1-2 сааттын ичинде мен интернет айдыңына таратам. Эки тараптуу. Мисалы сиз өзүңүз чакырсам бул жака кире албадыңыз, бирок ошолго карабай мен сиздерден маалымат алууну туура көрдүм да. Анан бул боюнча мен сизден толук эле суроолорду алдым деп ойлойм. Анан бул айыл өкмөттөн сурап ал деген маалыматыңызга айыл өкмөткө барып кошумча маалыматтарды аламын. Да, ошо жакшы билет демекмин да, сизге дагы кошумча. Болду, рахмат. Мен 5 жылга договор, айыл өкмөтүнөн договор кылып, договордун негизинде жерин алабын төлөп келатам. Болду, рахмат аба. Болду, тынч болуңуз. Болду, макул. Урматыңыз берсин, Аллага аманат болуңуз. Рахмат, болду. Биз маяк алып аткан учурда бир өкүлдөр келип кошулду бул жакта. Сиз өзүңүз таштырып койсоңуз ким болосуз? Достук айыл өкмөтүнүн орун басары. Биз азыр ошол жак сизге барайын деп атканбыз да. Анан эми азыр технология абдан өнүккөн заманда, азыр ар кандай информация эмес, ар кандай бир ресурсту дагы абдан оңой билип алсаң болот дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Достук айыл өкмөтү биз ушул турган аймак Достук айыл өкмөтүнө караштуу болгондуктан бул жерден атайын өкүлдөр маалымат берип, Достук айыл өкмөт башчысынын орун басары бизге келип отурат. Бул жерде бул жарандардагы сиздердин бирдей укуктагы жарандарыңыздар бардыгынын укуктары конституция аркылуу корголот. Жана бул нерсени сиздер дагы калыс пикирде чечмелей аласыздар, туурабы? Азыр бул жерде мындай болуп атат да, мисалы Тешебаева деген мага арыз жазып атат. Мен ушул журналист катары баарыңыздар жакшы тааныйсыздар. Ал эми ошол эле мезгилде Егемберди Мусатуллаев деген аксакал ортосундагы пикир келишпестиктен чыккан бул жара. Чоңоюп кеткен жара да. Азыр биз мына ушул бардыгы күбө, бүт ушул жердеги орундуктарда отуруп, бүгүн соода сатып кылып аткан сиздердинге караштуу аймактагы соодагерлер бардыгы келишимдерин алыптыр. Бир сыйраба өздөрүнүн мыйзамдуу географиялык жактан өздөрүнүн чертеждорун белгилеп алыптыр. Аларга маалыматты жеткирип бериптир. Анан бүгүн ошол эле мезгилде ушул губернатордун атайын өкүлү, анан президенттин атайын өкүлү дагы келип, жыйын болуп, жыйында дагы кандай маселелер болсо, ошонун баарын талкууга алыптыр. Анын ичинде ушул да маселе болушу керек. Менимче. Азыр Тешебаева бир эле суроо, кыска эле суроо да. Ошо айыл өкмөт башчысынын орун басары, жетекчи катары деп койсок болот сизде. Тешебаевага эмне үчүн келишим түзүлбөй атат? Маселе ошол жерде болуп атат да. Бул Достук айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары атын Толкунбек Пиратов. Бул боюнча мен сизге кененирээк маалымат берип кетсем, Тешебаеванын отурган азыркы соода түйүнү бул мына жерге эч кандай тиешеси жок. Себеби мыйзам боюнча булардыкы муниципальный отдельный болгон 13 квадрат метр. Бул жер мурда Асатуллаев деген жаранга караган. Толук 31 сотик. 31 сотик алды, кийин алды депчи. 31 сотиктен соттон утулуп алды тура. 31 сотиктен сырткаркы жер, 13 квадраттын кире бериштеги жер. Бул жак ошол мурдатан өзү авиабилет сатып жүргөн магазин болгон экен. Ал жерди биз 2022 жылы аукционго бергенбиз. Себеп дегенде ошол Асатуллаевтан иштетип жүргөн маалда булар арыз жазгандагы наркы өзүнүн атаандаш бир аял болгон, арыз жазышып аукционго койдурушкан. Өз аукцион мыйзам боюнча аукционго катышып, ошол ценаны өзү көтөрүп салгандагы миллондон кийин анан өзү акчаны мен төлөй албайм деп туруп отказын берген. Ким? Бул жак. Мыйзам боюнча отказ бергенден кийин кайра бул жаранга бере албайбыз да биз аукцион. О бир. Экинчи бул кайсы жылы болгон окуя? 2022-2023. Андан кийин биз мына экинчи жолу кайра аукционго беребиз деп атканда президенттин 56 жарлыгы чыгып калып, ошол жарлыктын негизинде биз мына жолдорду расширение кеңейтебиз деп туруп, кызыл сызыкка чыгып кеткен бардык соода түйүндөрдү өз калыбына келтирүү максатында ошол токтотуп турганбыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыз, ошол жумуштар аткарылып атат. Бул жактын где-то бир жарым немеси дүкөнү кызыл линияга илешип калганына байланыштуу бузулуп кетти. Андан калган жерине бул биз эми жаран катары мурдатан иштетип келип атат деп туруп, переговорго ошол өзүнө сүйлөшүп туруп, майлы биз мыйзам талабына сага чечип беребиз деп атканда, бул жаран бул сосединин дубалын бузуп кирген. Өзүчө. Кайсыны? Мына ал жерде. Көрсөтүп бере аласызбы, жүрсөңүз? Мындай
өзүңүзгө да жеңил болот да, мисалы үчүнчү элдерге түшүнүктүүрөөк болсун үчүнчү. Мурда бул жер эски байгында болчу. Мурда Тишибаева ушул жерге чейин иштетип жүргөн, а? Кайсы? Жок, мурда илгертен. Биз мына жерди бузуп кирген кийин болчу. Бул жака кирген. Биз бул жакта азыр фактически мына содагерлер иштеп атканына байланыштуу бул жерден бир эже болгон, төшөк саткан. Ошо айылдык кеңеш менен ошо келишип, мына мамлекетке кайткандан кийин ошол базарчылар ошол чыгарып жибестен өзүбүзгө кайра арендага отурсун деп туруп ар бирине келишим түзүп бергенбиз 1 жылданчы. Бул жагынан кийин ошол эч кимдин уруксаты жок эле хулиганство менен бузуп салгандыгын ошонун үчүн да бул тергөөгө өтүп кеткен. Тергөө бүгүнкү күндө булмаласууга байланыштуу эч кандай бул менен биз документ жүргүзө албай атабыз. Бүгүнкү күндө тергөөдө турган үчүн биз башка эч нерсе кыла албайбыз. Качан тергөө чечилет, ошондон кийин биз бери келсеңиз чечип беребиз. Сиз жетекчисиз да. Кандай болгон күндө дагы мисалы бул Тишибаева менен душмандыкка барбасаңыздар керек деп ойлойм да. Туурабы? Мисалы жеке кызыкчылыктар бул жерде азыр ишке ашпайт, себептен бул биздин ар бир чыгарган маалыматыбыз, биз жана көчөдөгү журналисттер эмеспиз, биздин чыгарган маалымат тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынып, иликтенет деген үмүттө болуңуздар да, ушундай максаттачы. Эже сиздердин тургунуңуздар. Эже наразы болуп аткан, же болбосо буга чейинки мисалы азыр Эгемберди Аксакал деле мойнуна алды. Буга чейин иштетип келген жерлердин баардыгы соттон утулуп калып, демек соттон жөн утулбайт. Анан ал мамлекеттин балансына өтүп кетти депчи. Анан бул жер эми ушундай бир ызы чуусу болсо болгондур. Мисалы сиз өзүңүз аны тастыктап атасыз, биз аны көргөн эмеспиз. Эже азыр мындай деп атат да. Мунун ордуна бул жакка сиздер өтүп ал депсиздер, Мен айткан жокмун, өтүп алдым. Мен андай нерсе айткан жокмун. Ушундай болуп тур да. Эми сиз андан билбесеңиз, мына ушундай маалымат айтайын сизге. Эми бул жакка өткөндө 450 000 сом деген суммалар, анан 15 000 сом деген ижара акынын суммалары жөнүндө сөз болуп атат да. Частный территорияны айтып атат. Ошону айтып атам. Сен андан көрө бизден үмүттү үзүп кое бер, сен айыл өкмөттөн үмүттү үзүп кое бер, бул жакка өтүп ал, ошол жак менен эсептеше бер деген жоопту берипсиздер да. Эми бул жак эми эмне үчүн частный болуп калды ошондо? Ушунча жер алынып калгандан кийин ушу калып калдыбы? Же бул соттон утулбадыбы? Жок, бул 31 сотиктин немесине. Кирбей калдыбы? Ал территорияга кирбейт бул жак. Эми ошондо Тишибаев Эгемберди Аксакал деп эле коелучу, фамилияларын улам атай бербейчи. Эгемберди Асатуллаев Аксакал өзү дагы азыр маалыматында белгиледи. Эгемберди Аксакал мурда эми мыйзамсыз алып жүргөн, булардан ижара акыны мыйзамдуу алып жүргөнбү? Значит, баягы жыйынтыгында соттон утулуп калгандыгы бул факт. Демек, бир нече жагдайлар себеп болушу мүмкүн да утулуп калыптыр. Анан ушул кече жакында эле 1100 квадрат метр ушул жерден алыптыр. Эмне себептен деген суроого ал мынтип жооп берип атат. Бул жерде анын зданиясы бар экен, Ал здание өкмөттүн балансына өтүптүр. Здание өткөн жок, жери өттү. Здание ошо менен калды. Бирок эми зданиянын ага кереги жок да, мисалы жери өтүп кеткенден кийинчи. Анын ордуна 1100 эме ошол акысына деп берди деди да мага. Жеринде көрсөткөн болот. Что түшүнүктүү болуш керек. Бул мындай болот. Здание кайсы жакта? Ошол 31 сотик ичинде 1100 шарчы метр зданиясы болгон да муну. 31 соттун ичинде. Здания бүгүн ошол сода түйүн магазин болгон ал жерде. Ошол жерди бул эми ижарага алган укугу бар да, онун деле. Укугу бар. Мыйзам жок. Анчалык көп биякта адамдар баягы жерге муктаж болуп атканда анчалык көп берүүнүн кажети же ал мыйзам боюнча ошентип корголот бекен? Мыйзамда ошол неотделимый здания менен жер неотделимый болот. Билесиз, ошол мыйзамда жери бар болгон үчүн өзүнө аукцион негизинде берилгенге укуктуу да. Азыр мондой болуп калды, мисалы жер өттү сиздерге туурабы, бирок зданиясы калды. Бирок жер менен биз менен келишим түзүп. Эгерде сиздер келишим түзбөй койсоңуздар, ага ал имараттын кереги жок да, аны кантип иштетилет туурабы? Жок, негиз айтам. Сотко кайрылган укуктуу, бирок сиздер эми бир нече критерийлер кошуңар мүмкүн да, мисалы үчүнчү бул жер мурда мыйзамсыз болгон экен, ошол жагын жогорку соттун чечимин кармашыңар мүмкүн да, мисалы үчүнчү биз эми бул тарых аябай узарып кетиши мүмкүн да. А силер андан көрө баягындай келишимди түзүп туруп эле, анан ошол зданиясын иштете берсин деген уруксатты беришиңер мүмкүн да. Азыркы күндө ал 1100 квадрат метрди иштетип атты да, ушул күндө туурабы, келишимдин негизинде. Бирок могу жердегилер ооз ачылып атат да. Эмнеге? Мынтип мынакей. Азыр дагы бир эмени көрөм. Оно турат го мында чыгып кеткенчи. Ошол 2 этаж магазинде турабы? Бир адамдык экен, Бир адам. 2 адам.
акы жерде сатып. Мага жеткен болду бир адамдыкы деп айтышты да. Бирок мындай чыгып да кетиптир да. Мисалы үчүнчү. Бул ошол мурдагы өзүнүн зданиясынын алдын Фундаменти бойдон салган, мурдагы фундаментин улап салган. зданиясы менен обшивка кылган бул. Мурдатан бул аукцион негизинде бул жака тиешеси жок. Аукцион негизинде утуп алган. Ол 2022-жылы. Түшүндүңүзбү? Кана деле ошо сиз айткан аялга бияка Бул кимки бул? берип койду. Булар ошол аялга берди. Мына жерде мурдатан иштеп келгендердик. Анан биз мына сайдын боюнда буздурган 27 дүкөндү ушул жака киргизгенбиз. Магазиндердичи, сода түйүндөр, ашканаларды, себеби ошол мына экономиканы немесинде тез ташыйбыз үчүн айылдык кеңеш менен 1 жылдык мөөнөт менен ызычуу болбош үчүн бул жака көчүргөнбүз биз. Көчүрүп ушул жерге өткүзүп баардыгын жайлаштырганбыз да. Себеби ал деле биздин жарандар. Эми мындай деген суроо. Мына азыр бүт баары мына содагерлер өзүнүн эсебинен кылды да туурабы? Өзүнүн эсебинен кылды. Мына ушул акчам калбады, ушуну курам деп айттыңыз туурабы? Акчам калган жок, ушуну курам деп. Мен мындай кылып зарабатываться кылып, о жерде пол жууп, неме кылып иштеп, анан кийин салытам ушуну. Мен ошо мезгилде айтканмын, мен жүрөгүм ооруйт. Мен оорукчаммын. Ошо жерди мен зор эле курганмын мурдаттан бери. Мындай кылып өзүмө дарым эле иштетип келем, ошо жердин акчасынчы бала чакам деле бага албайт. Жок, токтоп тур экен. Мен алдыма кирдим. Мен ошого айтып атам. Сиздин жериңиз Ошо жерде 1,5 метрдей жеримди дамиреге өткөрүп берди. ал жерде эч кандай Ондай неме эмес. Мен ошончо жылдан бери, ошо жерге 20 жылдан бери ошо жерге аренда төлөп келиптам да. Мындайча айтканда, эл 4 миңден берсе, мен 5 миңден берем ошо жер үчүн. Ошо кичинекей жерди мага кошуп берген үчүн мен аренда төлөп келем. Ошо маалда Асатулаев айтканда магачы, кызым, мына жерди мыяктан эм эшиги бар эле, ошолордун эшиги бар болчу эле. Мыяктан нар жактан эшик ачып берсең, өзүң акчаңа деди. Мен өзүм акчама, боптур майлиң деп бояктан эшик ачып бердим. Анан мерди кошуп ала бересиң, өзү сага да бер, аркадан өтмөктүк болбойт да деп өзү айткан мурда мисал үчүн. А мен боптур дедим. А эми эмнеге эми боптур эми ушундай? Бирде бизге иштеп атат да азыр мыйзам, бизге иштеген мыйзам мыналарга келгенде, кошунага келгенде иштебеди. Неге себеп? Мына жерди жылдырабыз деген. Жылдырабыз аркага. Пожарный ход болуш керек, чоңоюш керек деп. Жок, ондай кылбады. Жылдырбады эми, ошондой кылып мен тупикке ушундай тыгып койду да, ошондой кылып коюп койду эми. Майлиң боптур ушуну эми. Мына жерде мисалы кырсыктарына кире береби машиналар кадимгидей айланып дегенен эми Кудай сактасын, андан алыс кылсын. 1,5 ооба керек бул жерде. өрттөнүп Эми кетсе. азыр дагы Жактан ход бар. мен ушу немегиликке чыдабастан президентке арыз жаздым. Мен ушуну эле айтып коеюн, президентке арыз жаздым. Карасаңыз, мына жака келип карасаңыз. Эски базар болгон. Бул жак. Жок, мен көрдүм. Бул эски базар, Эски ушул жер. Ушул жердин эски көрүнүшү. Бул мурдагы частный территория болгон. Бизге өткөндөн кийин эми как неме катары заманбап стилде мындай кылып ремонт кылып, элдерге шарт түзүү максатында ошондой кылып бергенбиз. Жок болчу азыр мына сүрөттө көрсө. Булар жакындак факыл. Ошондо ичкериге кирип туруп, буларды киргизген сыяктуу ичкериге кирип, ошо линияны сактагыла деп туруп акфакылдырганы жок. Мына жерде көрүп атасызбы, мына арыкты. Хотто ошо арык турат. Атасызбы? Ошондой болгон. Просто алдыны нормальный ремонт кылга деген. Наоборот, булардын аркасында Обликти жасап койдуң анда жакшына ремонт кылып, жакшына ремонт кылып бересиң, ошентип иштеткиле деп өздөрүнө бергенбиз. Андан сырткары булардын аркасында 2 метр бош эле жер болгон. Олорду да өздөрүнө бергенбиз. Эми бул жерде баягы адам алган сайын кара ала алам деп не болот экен да. Мындай деген адам аралаганың үчүн кара мен неме кылдым, чыдабадым. Бир адамга экиден месталар берип атасыздар да. Бизге өзүбүздүкүнү эми бербей атасыздар. Азыр мен сизди айтып атам, тергөөчү ал немеңиз бүтсүн. Журналист немеге кайрылам, мыякта түздө турган Дамира Атулду аялдын биякта 2 этаж здание ушунуку. Мына азыр айыл башчыдан сурам. Онун жанындагы 2 этаж, мына 2 этаж наракта сатып алды деген аба оюнчуктар, коляска, манеждер сатат. Оякта эми местасы бар. Бияктан эми 2 местасы бар. Эми биякта чоң узун мына чөткөй болуп турган жер айыл өкмөтүнүн кыздарынын туугандарынын атына алып койгон месте экен. Жок, ошол нерсени сиз тастап бериңиз. Мен эми туугандарынан алып койгонсуңар да. Мындай. Болбосо мен калтанам. Жалган сүйлөп болбойт да. Мен ушул мына Тешебай, мен 1 мүнөт угуп койсоңуз, Тешебаевдин дагы 2 эле сөзү калды, ошол бир сөз болду. Тешебаеванын мага берген маалыматына караганда, ушул аймак базарга айланган, анан ушунун ичинде азыркы иштеп аткан айыл өкмөттүн бүт тууган уруктары, тааныштары, классташ достору, жана башка баарын алып келип ушул жерге жайлаштырып койду деген маалыматты айтып атат. Бул адамдардын өзүнүн укугу, айткан укуктуу. Ошол эле мезгилде
бир тараптуу кылып ушу менен барып мен да кетип калбайын деп булардын сөзүнө ишенбей, силерди өзүңөрдү менен маектешип атам. Ошого кандай дейсиз? Айыл өкмөттүн кимиси бар берди? Эми мындай да, бул жерде мен айтып кетем, азыр ушул сөзү если чындык болсо тастыктап берсин. Бул жерде эч кандай айыл өкмөттүн кызыкчылыгы не болгон эмес, айыл өкмөттүн кызматкери да калган эмес. Сиз муну ошол айыл өкмөт башынын атынан айтып атасыз, туурабы? Ошонун атынан эртеңки күнү мен айткан эмес, мен айтышым керек эле дебейт. Бул жерде ошол сайдын жээгин айттым го. Сайдын жээгин Ташиев Кыдыршаевдин протокол тапшырмасынын негизинде кооптуу аймактарда көчүрүү боюнча ошолорду биз бул жака көчүрүп келгенбиз. Швейный цехта мына жерде швейный цех болгон. Ылдыйдачы 4-5 адамдын швейный цех. Ошол швейный цехтерди ушул жака алып киребиз деп, алар бизге жакшына кылып налогун төгүп берет. Ижарада отурганда аларчы. Ушул швейный цехтин жери бул. Эч кандай айыл өкмөттүн тууган уруктары эмес. Жок. Айттым го, если не болсо тийиштүү органдар бакпайбыз. Мына сыртта иштеген Дамир агай эмнеге мына местаңарды 2ден берип койдуңар? Толкун. Сыртта Дамираны бир класска сата турган местасы ана 2 этаж, как раз биринчиде турган. Турат, биякта дагы бир местасы 2 этаж болуп турат. Могу азыр Асатылаев деп атпайбызбы? Асатылаевдин зданиясынын мына жерде хоту болгон. Ушул бир күн бир квадрат метр деген ушул да. Ошол жерден кире беришинде анан кийин бул эженин Дамира деген эженин мына жерде өзүнүн зданиясы немеси болгон, контейнерлери, бул эскалатор болгон. Ошол эскалаторду илгертен болгон. Мурдатан да, азыр мурда мына жердегилер бардык мурдатан ушул жер. Азыр көрсөттүм го сизге сүрөттү. Бардык ушундай просто бир конфликт чыкпаш үчүн ошол өздөрүнө эле кайра бергенбиз. Эже биз комиссионный ошол неме өкүлчүлүк тараптан келген комиссиянын негизинде алар да айтат, ушул жеринде чечип бергиле маселени. Мыйзамдуу кылып туруп чечип бергиле деп атат. Ошол мыйзамдуу кылып туруп биз дагы бул тарапка чечип берген аракет кылабыз. Хорошо. Сөз. Көрүшө бересизби? Урматтуу көрүүчүлөр, чоң рахмат сизгечи. Чоң рахмат. Негизги максат бүгүнкү чыгуунун. Бүгүнкү чыгуубуздун негизги максаты мына жерлер бузулуп атат. Бардык жерлер бузулуп атат. Бар жокту бузуп, эми бизди бул башка жака көчөт деп атат да. Бардыгы. Базар эмес, бардык базар эмес. Мына жер базар, азыр мына жерде базар бар. Эмне деген базар? Ошону айтып өтсөңүз. Мына жер автовокзал да. Автовокзалдагы контейнерлер эле деп айтылат да бул жерде. Араван базары деп эле айтылат. Анан бизди бузулат деп атат. Бирок бара турган жерибиз башка жерде экен. Бирок биз эле барат экенбиз да, башка базарлар бузулбайт экен. Бул жер ушул жерде абары ояка коет экен. Эми биз айтып атабыз, ол жака башка базарлар бузулбаса, адам барбайт, эч ким барбайт деп атабыз. Биз өзүбүз менде отурсак, вариантка товар алып келсек, элдердин кредити барлары бар болсо, ояка эч ким барбайт да. Барса, биз негизги максатыбыз айтабыз. Апарсын, Оштун базарына ошо бардыгын тегиз бузсун. Вообще бардык базар барса, анан эл барат да. Бузсун майли, бирок баарыны бузсун деп атабыз да. Биз деле алып барса, эч ким барбайт. Азыр мына жака базар кылып атат, ояка где-то 20 адам батат да, 20 адамга место бар. Сиздер бул жакта канча адам? Ол жакта биз көппүз мына жерде. 50дөн 100дөн ашабыз. 200дөн ашык адам бар. Ол жерде базар кылат, о жерде бир 20дай адам местасы бар экен. Ол жерде жеке менчилик болуп атат, өкмөттүк эмес. Алганы алып калды ол жакта, албаганы калды. Мен айтып кетейин. Биз мына Араван районунда, биз мына сайдын жээгинде контейнерлерибиз бар эле. Сайдын жээги бул селкана деп бузулуп, бизде Акбула деген базар бар чекеде. Ал жерде бир гана четверг күнү гана соода болот. Ошол жерге апарып жайгаштырды. Биз жайгашып ошол жерде олтурдук. Мен именно 15 күн олтурдум. Күндө 150дөн жол кира кылып келебиз, кайра кетебиз. Бир уштук да бир товар сатпадык. Себеби ал чекерак болгон үчүн, центрде бул жерде базар болгон үчүн, вокзалда ушул жерде болгон үчүн чеке жерге эч ким барбайт экен. Эми азыр бул жерден аренда таап, ал жакта биздин дагы кредиттерибиз бар, подрядга товар алып келебиз, карыздар бар, адамдар канча. Анан бул жерде место таап, бул жерге отурдук эле, бул жерде снос деп айтып кетишти. 3 күн ичинде бузулат. Узагы 1 ай. 1 айдын ичинде бузулуп, ошол Акбула базарына барасыңар деп атат. Биз каршы эмеспиз, Акбула базарга барабыз. Бирок Акбула базарга ушул снос болгон элдин баарын алып барбай, Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Мамыржан Назыржанович деген мына жерге Акмай базарына базар курду. Ал жерде 3 эле адам частный базарды менчиктештирип, ошо частный өздөрү салып 400 миңден акчага сатып атат. Анан биз кайрылсак, ал жер дагы 1 жыл эле убакыт, 1 жылдан кийин бузулат деп, ошол Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Мамыржан Назыржанович ошол айтты бизге. Эгер 1 жылда бузулса, эмнеге ошончо расход кетирип, элди кыйнап сатат 400 миңге. Анан мейли 400 миңден сатылса, биз акчабыз жок, арендага ала эле десек, аренда 20 миң дейт. А бизде 20 миңди
20 миңди ай сайын бере турган бизде соода түйүн болбойт да, соода болбойт бизде араваны. Анткени бизге Ош Кара Суу жакын болгон үчүн элдин көбү Ошко Кара Суу районуна барып соода кылышат да, бизде анчалык соода болбойт. Аренда каптабайт 20 миң. Анан эми эл биз макул бузулса бузулсун, ошо Ак Булага барайлы баарыбыз чогуу десек, эми ушинтип өзүбүздүн ишчилер Достук айыл өкмөтүнүн башчысы Мамыржан Назаржановдун уруксатынын негизинде Акмай базары курулду. Биздин негизги максатыбыз Акмай базары ачылбасын, жабылсын. Ошол жердеги бардык элди, бул жакта снос болгон бардык элди бир жерге Ак Була базарына, Оштун базарына, ошо Ак Була базарына алып барып жайгаштырып берсин. Ошондо базар бир жерде болсо, элдин баары ошол жерге барып соода кылат, биз да кыйналбайбыз. Азыр бул жерде дагы базар, бул жакта дагы базар, бизде снос болгондо да чейке бир жерге алып барып коет, ал жерде эл барбайт. Анткени бул жерде базарларды куруп коюшту. Ошто жакшы кылды, мына бардыгын бир жылдырып атат го, бардыгын апарып атат. Анан эл көнөт, ошол жерге барат ила жок. Биздики ондой болбойт да. Му жерден бузулган жерден бир 3-4төн алып өтүп, о жерге коюп коюп, дагы бир 3-4төн алып өтүп, аны эл коюп. Негизи жер барбы ушу базарга турган араванда? Ошо Ак Булада чоң базар болот келечекте деп атат. Бирок келечекке чейин эми булар отурса, о жерге бирөө барбайт экен да. Му жерде чоң базар бар. Эскиден райпону базары. Мына да райпону базары. Ошо райпону базар деген эл тынч кыздар. Акмай базары деп атат го. Акмай базарына 60-70 гана адам батат. Ал эми Ак Була деген чоң базарга, ал жер 11 гектар мамлекетке өттү. Ал жерге Араван районунун бардык соодагерлери батат. Ошол жака жайгаштырса, ошондой кылса эл неме болбойт, эч ким каршы эмес. Ошо мен Акмай базарда 20 yıl arenda төлөп иштедим. Битте мени хайдап чыгарып барды. Ашу айыл өкмөтүдөгүлөр өзлөрү алышып алды ашу. Битте мени хайдап чыгарып. Эми мондайда бардыгыңыздар турасыздар, мисалы ушул максатты мисалы могул эжебиз конкретно айтып турабы? Азыркы мисалы ар жерге баягы шахматный кылып базар кыла бербестен бир жерге топтоп Ак Була деген аймакка мисалы конкреттүү базар кылса ошол жерге барат элек деп атасыздар турабы? Неме да? Мына май базары ачылды го. Мына жер анык кетет дегенден кийин биз буна жердегилердин бардыгы Акмай базарга барды, месте алды. Бирок Акмай эшки көбү барды. Көпчүлүгү барды. Жөн турсаңыз, анан Акмай эшигине мынанча миңден акча дегенден кийин көбү кайра келе берди. Буну айтып берди. Башка дагы эмнени айтасыз? Бул боюнча айтты. Мына жердеги чоң базар бузулбаса, май базарды жапкан чакта дагы эч ким барбайт ал жака. Мына чоң базар бар. Чоң базарды эч ким. Чоң базар кимики? Эгембердиники. Жанагы Масатулаев Эгембердиби? Ошо частный. Чоң базарлар да барбы мунун башка жерде? Бүт бар жокто ээлеп алган. Бул автовокзалдагы баягы контейнерлер экен да, бул эми базарчыкка эле койсок болот экен. Мына Акмай деген жаңы базарды азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Негизги эле максат мисалы үчүнчү бардык ушул базарчылардын базарда соода кылган энелердин аталардын негизги эле максаты мына ушинтип ар жерден эле баягы көк ала кылып шахматтай кылып эле базар уюштура бербей ар жерден элечи. Андан көрү ушу Ак Була деген жер бар экен. 11 гектар жер баланс айыл өкмөткө өттү дейт. Ушул жерге баарыбыз топтоп алып барып, Оштун базарында кылып туруп, мындай иретке салып койсо болот эле дейт. Анан буга кошумча ижара акыларын да бирдей кылса болот эле дейт. Мисалы ар кимдикин ар кандай жакшы көргөнүкүн кемирээк, жаман көргөнүкүн жогорураак кылып койгондо учурлар бар экен. Мына ушул нерсени силерге айтып коеюн дедим. Эркектерден бир сурап койбойсузбу? Ооба, туура айтасыз. Мен ал Акмай базар ачылды го, Акмай базар жак. Ошону жаап туруп, адамдар өздөрүнүн үйүн бузуп туруп, магазин салышып атат. Анан кийин айыл өкмөттү мына Мамыржан ака айтып атат. Биз ошол үйлөргө мораторий жарыяладык деп. Ага ким кепилдик берет, ким жооп берет агачы. Ал мияка Акмайга жарымы кетет, жарымда батпайт ажечи, аз эле адам батат. Анан калганы кайка барат. Анан бияка келгенден кийин нар жак адамдар барбай коет. Көчүрсө Акмайды дагы, мына чоң базарды дагы, мына вокзалдан көчүрүш керек. Болбосо жарымы нар жак эч ким барбай коет. Миякта кичине адам соодасы болот да, калгандары жөн отуруп калат. Эми ошондо жылдырганда дагы элге өзүнүн условиясын кылып берип жылдырсын да. Бизди апарып бир чаңга тыгып койбосун. Үстүбүздөн күндү чүчөп турган койбосун. Ошончо адамдардын кымбат баалуу товарлары күйүп кетпесин о жерде. Ошол жылдырса, өкмөт жылдырса, чырайлуу кылып, ошо условияны кылып жылдырып берсин. Мисалы мен лично мен билбейм, Ак Була базары кимге караганда да билбейм азыр. Бирок булар айтып атат, Ак Була базарына жылдырыш керек. Бизди болсо мына жерден азыр көчүрөбүз десе, буларды көчүрүп атат, оны көчүрүп. Бардын тирилиги бар да.
Анан бардыгынын бала чакасы бар, билесиздер. Бардыгы эле азыр Россияга барып иштей албай атат, көрүп атат. Барганды кубалап атат, же болбосо Европага келип башка кылып атат. Таяр жумушубуздан жок кылбасын да, өкмөттөн суранабыз ушуну. Эгерде жылдыра турган болсо, онда общий жылдырсын, бардыгы. Общий жылдырсын. Биз разы. Ошону дагы бизге условияны чырайлуу кылып берсин. Биздин контейнерибизди кылып берип туруп, анан бизди жыгытылсын, биз бардыгыбыз разыбыз. Эң туура. Башка маселе жок. Анан эртеге биз баргандан кийин о жерде чаң болуп, биздин кийимдерибиз, кичектерибиз күйүп, башка болсо, анда бизге убытка болуп калат, туурабы? Туура. Ошон үчүн ошону туура кылып бизге чечип берсин өкмөт. Биз бардыгыбыз разыбыз. Мына эл турат, разыбызбы ошого? Болду мына. Барыбызда айла бар, барыбыз кредит алып, неме товар алып атабыз. Вактыда беришибиз керек, вактыда аренданы төлөшүбүз керек. Поэтому надо для всех одинаковый построить, и чтобы был очень удобный болуш керек. Ошондо жакшы болот. Міне оğlum 30 yıldan beri non satamız biz anlaşıldı. Üyabiyada 8 adam 30 yıldan beri non satamız. Hali uyakka, hali buyakka, hali unga, yo'q bozorning ichiga ham kirdik. 180 ta odam o'chirga turib, joy olib, ashotdan joyga kirdik. Kirgandan keyin shart etdi magazinchilarning pulini oshirib qo'ydi. Shu bilan hamma qaytib ketdi. Familiyasini. Asatullayev egan bu yerda, ha. Ashna bo'ldi. Bizning non bozorlar xor, xatga borishib stol yo'q, boshqa yo'q, sanib sansa keladi, nimasi bo'ladi. Endi Aravonni boqayotgan non bozori yo'q. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Butun abiddan keyin non bo'ladi. Hozir ham bizning mana jamoatlarimiz, mana ayollar turadi, erkaklar turadi. Hozir bizning jamoatlarimiz o'ylanib qoldi даже. Nega o'ylanib qoldi? Tovar olib kelgan o'ylanib o'tadi-da. Neyse, bu yerdan bizni quvib chiqsa qanday bo'ladi ekan? Bunda o'sha stressda o'tiradi. Bardıq o'sha qulog'ini bunday qilib o'tiradi. Stressda o'tiradi. O'sha hukumatimiz ham qarab qo'yish kerak eldi. Eldin qiziqchiligini ham qarab qo'yish kerak, kichina. Qarab qo'yish kerak. Siz boyaga aytganda adolescentlik qilib, bizga qurib bersin, пожалуйста, meni kelib arendani to'lab o'tir desin, biz borib o'tiramiz inshaalloh. Rahmat, qo'l chap qo'yinglar. Sonunda бардык мынакей бүт бардыгыңыздар кадырга алып коюн. Анан мынандай да, мына жолдун аркы бети, бул бети азыр полный вокзал бузулуп атат. Жолдор кеңейтилсин деп. Анан бирок аркы бетине сразу жок эле базарды кайра базар кылып, Акмай базарды салып койду. Анын кереги жок эле. Снос кылдыбы, элдин баарын бир базарга жайгаштырыш керек. Анан аренданда өтө кымбат сурап атат, Араванда андай бааны көтөрө албайт эч ким. Анан сатканда да кымбат. Бул жер Акмай базарда азыр. Акмай базарды 1 жылдан кийин бузулат да өздөрү айтты өкмөт башчы. Анан 1 жылдан кийин бузулса, кайра эле элди эмнеге кыйнап 400 миңден сатты? Жошо Акмай деген базарда бир содагер киши айтып калды да, мисалы 1 жылга 8 миңден аренда берем деп. Жок, бул факт, мен тартып алдым. Кебиркилерин ошондой кылып коюп атат. Кебиркилерини 400 миңге чыгарып атат. Мурда азыр Акмай базарга эл кире элек жаңы курулду, эми ачылышы болот. Мурда жок мезгилинде ошондой чыгышы мүмкүн. Азыр жаңы курулду, зданиялар курулду, Аква менен бүт баары шарттарды кылды дагы, эми азыр 20 миңден арендасы бар. Катты узун куруп алат. 400 миңге сатты, 400 миңге саткан эл үйдөн алган элдер азыр 1 жылдан кийин бузулса. Сончалыктан кетип кетти. Демек 8 миң сомдук аренда жокпу? Жок. 1 жылга. Жок. Мына ушул жактан бир содагер айтты, сиздер куракта экен. 1 жылга деп кайра сурадым да мен. Сурасам 1 жылга 8 миң сом төлөйм. Айда 8 миң стройкасын өзү кылып алды, ака. Айда 8 миң сомдон жок болот. Ошентип айтты да мага. Жылына 8 миң эмес, айда 8 миң сомдон жок. Азыр айтылып атты, стройкасын өзү кылып алды. Бардыгы эле стройка кыла албайт жердегилер. Бардыгы. Стройканын өзү кылып алган ошону төлөйбү? Жылына 8 миң. Бардыгынын чөнтөгүндө акча жок азыр. Мына ойлонуп туруп, ошол нерсе элдин кызыкчылыгын карап коюш. Абдан туура айттыңыздар, а? Мен мисалы Акмай базардан лично өзүм ошо алдыңкы рядтан место алам деп барсам, период берем деди. 1 жылына 15 миңден бербейт, 20 миңден берем деди. 1 жылга. Да ким барды ошоктон сурап? Да ким барды? Ошол жерден жер сурап ким барды? Место сурап. Биз барбадык, арендасын көрүп эле корктук. Бу жерде нормальный 3,5 миңден өзүбүздүн эмебизге жакшы эле. Ал жерде канча экен? У жерде ошо 20 миңден. 20 миң.
15 ming. Жоқ, сөздің ар бирөөгө 15, бирөөгө 20 деп атыптыр да ошону. Аркыл. Канча? 12 миң аренда. Айга 12 миң. Айга 12 миң. Период бересиңер дебеди. Айга 12 миң. Ай 12 миңден бересиңер деди. Бул мактына деген кызыкын алды. Мен ошону. Бул ошо 20 деген үчүн бул ошо 12 миңден айга төлөйт. А бирок Асрар деген баланын контейнери период алып атат. Асрар биз Uyatda 3 ta hocayım var. Kim деген хозяиндар? Жоқ болуп кетти хозяиндар. Asatulay Egenber'den aytadi. Hozir davlatga o'tib ketdi. Nazirjonim Ma'mur akaga o'tdi. U hukumatga o'tdi. Hukumatga o'tib ketdi, onu bildik o. Endi shu sentrda uyi borlarni ochib, magazin ochib beradi. Anan kim yoqqa kim boradi? Kim sentrda uyi bor bo'lsa, magazin ochib olishadi. Мынакей азыр мына жерде валютчиктердин телефон саткандары бузулду контейнери. А мына жерде Лаззат деген столовый бар. Анын астын кичине снос кылып киргизди да, ошол жерге бути кылып валютчиктерге место кылып берди. Ошону кылыштын кереги жок эле. Бардыгын ошол жака барат деп элди алдабай ошол жака алып барыш керек. Место кылыш керек. Эми дагы Акмай базарыны 1 жылдан кийин бузулат деп алдап атат. Десептен булардын көзүнчө интервью берейин деп атасыз, мисалы үчүн. Себеби булар боюнча айыл өкмөткө келип кайра тополон жасагандан айыл өкмөт кызматкерлери толук кол коюп туруп Раван Ровусуга кайрылган. Азыркы учурда тергөө болуп жатат. Изучүүсү. Тергөөнү айтсаңыз, ким тарабынан болду тергөө? Тергөөнү. Кимдерге ким тергөө жүргүзүп атат? Ушулар жөнүндө айыл өкмөткө келип кайра тополон салып, айыл өкмөт кызматкерлерини акарат кылгандан айыл өкмөт кызматкерлери Ровудага кайрылган. Айыл өкмөттүн жалпы кызматкерлери толук кол коюп, бүгүнкү күндө Ровудага кайрылган. Ровудада бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Мен кече дагы начальник милиция менен сүйлөштүм. Ал боюнча иш тергөөдө бүгүнкү күндө. Мен себеби азыркы бул участковыйлардын милициялардын катышуусу дегеним бу жерде ар түрдүү сөздөр болот. Күбө болуш керек. Эртең тергөөдө дагы булар башка сөздөр айтып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн күбөлөр менен сүйлөп атам. Анан бүгүнкү күндө мына сиз интервью алып атасыз. Мына азыркы сөздү дагы кайталайм. Кыргыз Республикасында мына чоң өзгөрүүлөр, чоң саясат кетип атат. Мыйзамдуулук боюнча. Ал мыйзамды сакташыбыз керек бардыгыбыз. Себеби ал мыйзамдын аркасында 6 пункт 6 статья өзгөргөн. Ал статьяда ар бир кызматкер коррупция багытында, мыйзам бузуу багытында иш көрсө, ал боюнча катуу чаралар көрүлөт. Анын аркасында штраф менен кутулуштун айласы жок. Ошон үчүн бардыгыбыздын бала чакабыз бар, үй бүлөбүз бар. Ошондуктан биз мыйзам бузушка жол койбойбуз. Ким бизди коркутуп келип, баягындай бизди ар түрдүү акараттар менен бу жерде кылса биз алардан коркуп, алардын акараттарынан коркуп, биз бир мыйзамды бүзсөк, сиздин интервьюңуз боюнча бизге да түшүнбөгөн эл жаман комментарияларды жазышы мүмкүн. Жаман билдирүүлөрдү, жаман пикирлерди билдириши мүмкүн, бирок аларга биз көз жумуп чыдайбыз. Себеби мыйзам бүзүлүп, биз үстүбүздөн иш козголуп, аркага жол коюп, биздин балдарыбыз, аркабыздагы адамдар баягындай качкап калбаслык үчүн биз мыйзам бүгүнкү күндө бүзбөйбүз. Биз бул сиз жактап келген адамдарга жерди 2 жолу аукционго бергенбиз. Өздөрү атандашып, ошол 15 миң сом тегерегиндеги жерди 1 миллион 400 миңге чыгарып салган. Анан өздөрү келип отказ берген. Андан тышкары биз кайра 3-үчү жолу аукционго берген эмеспиз. Себеби президентибиз Садыр Нуркожоевичтин 56-жарлыгы чыккан. 56-жарлыгын чыкканда жолдун бою иретке келтирүү боюнча. Ал иретке келтирүү боюнча жумуштар башталды. Өзүңүзгө белгилүү көргөн болсоңуз керек. Ошол мезгилде ошол себептен жолдун боюна болгондугу менен иш токтоп калган. Эndi agar бул ушул магазинди дагы ушулга беришти сиз сурап келдиңиз, мен беришим үчүн дагы мыйзамга кайрылам. Кечиресиз, сурап келген жокмун. Сизге суроо узаттым. Биз мыйзамды сүйлөдүк, сизге суроо бердим да, чечүүнүн жолдорун депчи. Чечүүнүн жолдору биз айылдык кеңешке, сессияга чечимге коебуз. Айылдык кеңештин депутаттарына биз ушул жолдун боюндагы магазинди сессияга коебуз. Ал депутаттар, айылдык кеңештин депутаттары ушул жол аукцион аркылуу берилсин, жок бузулсун деген чечимди кабыл алса, эгер бузулсун деп чечим кабыл алса, биз ал жолду боюнда аны бузабыз. Себеби ал Шахназа базарга дал келбейт, бул тышкарыда, жолдун боюнда. Бирок эгер аукционго коюлсун десе, биз сизди чакырабыз. Биз Facebookка, газетеге, бүт соц тармактарга ошону мыйзамды кылып
объявленияны беребиz, жарыяны. Ошол жерде онлайн өткөрөбүз. Бүт эл көрүп турат ошол жерде аукционду. Ачык болот. Себеби биз bundan алдындагы аукционларды ошондой ачык Facebookка берип туруп баштаганбыз. Facebook'tan бардыгы көргөн, бүгүнкү күндө дагы Facebook'та турат аукциондар. Ошол боюнча мыйзамды булак утуп алса, биз келишим түзүп беребиз. Эми бул боюнча суроо түшүнүктүү болду. Дегеле ошол Араван аймагында да, мисалы бул деле ошол азыркы базарлар караган аймактарды, бардык базарларды шахматный кылбай эле бир жерге топтосоңуздар болбойбу? Кызычуу кылбай. Мисалы үчүн Ошто, Кара Сууда базар бир жерде турабы? Ар жерде базар жок. Мисалы үчүн сиздерде автовокзалда деле базар экен, мисалы үчүн да берки бетинде деле базар экен, ар жактарында деле базар экен, абдан бир көчөлөр тары, пробка, ушундай бир эмелердин баардыгына ушул нерселер себеп болобу дейм да. Ошон үчүн мисалы Ак Була деген бир жер бар экен, 11 гектар. Өзүңүздөр көтүп туралы. Буга чейин автовокзалдар бизге чейин кайсыдыр мыйзамдарга ылайык сотулуп, баягы жеке менчик болуп кеткен. Ошол вокзалдар бүгүн өзүнүн калдына келип 31 сотық жер УКК тарабынан иш козголуп, мамлекетке гос имуществого фугуга кайтарылды. Ал бизге кайтарылган жок. Андан тышкары 11 гектар жер ушу пахта завод болуп, Ак Була пахта завод болуп турган, ал дагы фугуга кайтарылды. Бүгүн сиздерге эмес? Бизге эмес. Аны фугуй чечет, бүгүнкү күндө фугуйда өзүнүн комиссиясы чечет. Ушуну багы тилекке каршы муниципалдык менчикке өткөрүп берсе, бүгүнкү күндө биздин мына акимибиз Данияр Жантаевич чоң программа менен иш баштады. Аравандын базарларын бир жерге, баягы жеке ишкерлерге жакшы ыңгайлуу шартта, кышында жылуу, жазында баягы кондиционерлер менен, балдар ойноочу жайлар менен, автоунаа токтоочу жайлар менен бир чоң программа менен эскизный проектini жасап, бүгүнкү күндө ошонун аркасынан жүрөт. Кудай билсе, ошо фугидан ошо айыл өкмөткө өтүп калса же айыл өкмөткө өтпөстөн фугида дагы турса дагы акимияттын азыр тапшырмасы менен чоң программасы менен ошол жерге 4 Ак Булага 4 кабаттуу чоң соода борбору түшөт. Ушул ар жерде жайгашкан соодагерлер ошол жерге чыгып, ошол жерде соода кылышат. Энди Кудай билсе ушу 3-4 айда ичинде чечилип калат. Ошого бардык структура кызматкерлер аракет кылып жатат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү план ошондой. Дагы бир суроода ушул азырдагы Акмай базары, азыр Акмай. Акмайды бир жылдан кийин кайра эле бузулат турбайбы? Акмай базары эмнеге кайра соодагерлерге ремонт кылдырдыңыздар дейм да. Акмай базары. Аты Шахназа базары болуп турган, бул жеке менчикте Асатулла Эгемберди ажынын жеке менчигинде турган базар болгон. Бул киши өз убагында имуществосын сатып алган. Ошол 31 сотиктин имуществосын сатып алган. Арава районунун прокуратурасы тарабынан ошол жерге жумуш иш козголуп туруп, жерини айыл өкмөтүнүн балансыга кайтарылды. Жерини. Ошол мезгилде биздин УКМК төрагасынын 76 протоколунун негизинде селдин кесепеттерин алуу боюнча ар бир сойлар баягындайлардын четини өзүнүн калыбына келтирүү боюнча протоколдун тапшырмалары келген. Араван сойну жегинде 31-37ге жакын соода түйүндөрү болгон. Ар түрдүү соода түйүндөрү, столовойлар, баягындай жеке ишкерлер тарабынан курулган дөкөндөр, магазиндер болгон. Ушуну биз бардыгын кызыл китеби, 70%-ын кызыл китеби барлыгы үчүн ушунда бошотконбуз биз. Ушундай баягы конфликт чыкпасын, мыйзам бузулбасын, эл нааразы болбасын туруп, убактылуу бир жылга келишим түзүп, себеби биз инвесторлорду, соодагерлерди колдошубуз керек. Себеби бизге республика акча бербейт, биз дотациядан чыккан айыл өкмөтпүз, бизге акча түшүрүшүбүз керекпиз. Ошо соодагерлерди сактап калуу үчүн бир жылга ошол май базарыга 3 метрге 3 метр, 4 метрге 4 метр, 16 квадрат, 20 квадрат, 9 квадрат кылып туруп, архитектурадан планын чыздырып туруп, келишим негизинде айыл өкмөткө акча түшүп туруусу үчүн келишим түзүп туруп ошолорду ошол жерге жайгашканбыз. Юсупов айыл өкмөтү хоздоорго жайгаштырылсын. Буну Достук айыл өкмөтүнүн соодагерлери Шахназа базарга жайгаштырылсын деген ушу биздин мурдагы автовокзалдагы базарчыларчы?
Avtovokzalдын темасы эми башталды. Avtovokzal Фугиге өткөнүгө 1 күн болду. Аны программасы эми түзүлөт. Программасын аны кийин аны берки Акмай базарына алып келүү боюнча сөз айтылган эмес. Жок, себеби Акмай базарынын боюнча ал 31 сотик болгон. 10 сотиктеги жерди имуществосы барлыгы үчүн баягы имуществонун ээсине бергенбиз 10 сотикти. Ал жерде 8 сотик жолго чыгып кеткен, өзүңүз көрдүңүз. 12 сотикти ошол мурдагы иштеген 60% адам мурда иштеген өзүнүн атууларга бердик. 40% ошол жерде жабылып калганларга. Аренда акысын канча кылып койдуңуздар? Аренда акысыны прокуратуранын сунушу менен ошо оценщикке бергенбиз. Оценщик ошол жерде жалпы суммасыны чыгарган. Биз ошондо жолду дагы коштуруп, ар бир квадрат метр канча сомго туура келсе, мисалы үчүн ошол жерде баягы чоң магазинге 300 000 сом туура келген. Ошо оценка негизинде квадрат метрге эсептеп туруп бөлүп бергенбиз. Жеке менчик бааны ар кандай коюшу мүмкүнбү? Жок, оценщик. Ошон үчүн биз оценка кылдырабыз. Жок, берки жанагы калган 10 сотукту алган жеке менчик ээси жана ортосундагычы. 450 000, анан 15 000 ижара боюнча кандай дейсиз мисалы? Ал жеке менчик боюнча биз кирише албайбыз. Ал өзүнүн мүлкү, аны бизден уруксат дагы албайт. Ал агызын архитектурадан жасайт, газ менен баягы экспертизадан өткөрөт, проектин түзөт, ал өзүнчө иштейт. Эми мындайда абдан сонун жооп бердиңиз. Эми ушуну мен толуктап коеюн. Азыр көпчүлүк айтып атат, ошол базарларды бекер ачтыргансыз деген темада биз президентибиздин 75-жарлыгы боюнча инвесторлорду колдоо жана салыкты айыл өкмөткө түшүрүү боюнча биз инвесторлорду колдошубуз керек. Келген инвесторлор ал жерге 30-40 миллиондон вложение кылды. Жок, сен бул жерге базар салбайсың дегенге менин укугум жок, себеби инвестицияга каршы чыга албайм. Эми бир эле суроом калды. Тешебаеваларды эмне кылабыз эми ушул? Тешебаева, ошол жерде дагы бир 2-3 аял бар экен, ушулардын мен сизге азыр дагы айттым, Тешебаева дагы башкасы ким болсо дагы бүгүнкү күндө мыйзамга баш ыябыз, алар дагы биз дагы. Себеби бүгүн мамлекетибизде мыйзам туруктуу. Мыйзам өзүнүн күчүндө, мамлекет өзүнүн күчүндө. Ар бир мыйзам бузган адам өзүнчө жооп берет, биз дагы, алар дагы. Ошон үчүн биз эртең сессияга коебуз. Сессиянын чечими менен ал жер түздөн түз берилсин десе, түздөн түз беребиз. Аны сессия чечет. Жок, мыйзам боюнча аукцион аркылуу берилсин, бардык эл качсын десе, биз аукционго беребиз. Жок, ал жер жол, пожарный ход жок, ал жер бузулсун десе, бузабыз. Мыйзамга баш ыябыз. Ошол туурабы эмес, бир эле ошону. Сизге мен ошону түшүндүрүп кетейин. Бул кыздын турган жери Шахназа базарынан тышкары. Шахназа базарынан буну кыздын түшүндөгү 2 магазин бар. 2 магазиндагы мыйзам чегинде үчөө тең аукционго берилген. Алар бүгүнкү күндө 22 000 сомдон баягы утуп алып, 22 000 сомдон келишим түзүп төлөп атат. Буларды да ошолор менен кошо бергенбиз аукционго. Булар бири-бириге атандашып туруп 1 400 000 чыгарып, кайра отказ берип, ушундан бери чечилбей келип атат. Бербейбиз деген жерибиз жок, бергенбиз. Мына бардык документтер менен текшерсеңиз көрөсүз, себеби биз факт менен сүйлөйбүз, биз себеби өкмөтбүз. Эртең бир жерге ким жаса дагы биз ар бир протокол, акт, токтом менен барып доказать этебиз. Прокуратурадан дагы буларды чыгаруу боюнча неме келген? Мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө РОВД тараптан ал жер печатталган. Азыр эми сиз бул боюнча акча көктөй албайсыз. Түшүнбөдүм. Акча көктөй албайсыз. Мен чечилбейт деп ушул азыр укук коргоо органдары териштирип бүткөндөн кийин анан жыйынтыгын айтат. Анча тергөөсү бүтүп, укук коргоо органдарынан бүткөндөн кийин сессияга коем. Сессиядан чечем. Мисалы, мен сизге башында айтып кеттим. Бүгүнкү күндө мыйзам өзүнүн күчүндө мени коркутуп келген, ыйлап келген, топалон кылып келген, сизге окшогон журналист алып келгендан мен кыжалат болуп, өзүмдү сакташ үчүн, абрийимди сакташ үчүн мыйзам бузсам, эртең менин мыйзам башка темада иш козгоп туруп, мени башка темага алып барышы мүмкүн. Ошон үчүн бардыгыбыз мыйзамга баш ыябыз. Сиз мындайсызда, сиз мыйзамды иштесеңиз, адилеттүү болсоңуз, сиз коркпаш керексиз да, мисалы үчүн. Неден коркпассыз сизче? Биз журналисттер, бул биз мамлекеттин журналисти, сиз маек бергенге милдеттүүсүз. Бул мыйзамда бар, билесиз а? Мамлекеттик аралдуу журналисттин милдети түрдө. Ошон үчүн. Анан эми дагы бир сөзүм калып кетиптир агай. Ушул жерде дагы ушундай сөз болуп калды. Сиздин атыңызды, фамилияңызды аташып, ушул жаңы көчкөн, ушул жаңы азыр биз барып тарткан
базарларда ошо айыл өкмөттүн эң жакын туугандары мына айыл өкмөттүн орун басары деле өздөрү эле укту турабы, ошол жерден ушундай сөз болду да, ошого бир өзүңүздүн бул конституциялык укугуңуз. Просто бул жерде себептегенде эртең ошондой кеп кетип калса, ошону да мени сурап койбопсуз деп мага чалбаңыз деген ойдо. Эң туура сөздү бердиңиз, ал сөз кайра айтылып атат. Ал жерге biz мурда азыр айткендей УКМКнын төрагасы жактан 76 протокол негизинде сайдын жегинде бузулгандарга списке түзүлгөн. Ал жерге Араван УКМда катышкан прокуратура кызматкерлери да билет. Ал акттар түзүлгөн. Моники бузулуп атат, манча квадрат бузулуп атат. Ошол боюнча биз бир чужа адамды алып келбестен бергенбиз. Жакында булардан тышкары башка адамдар прокуратура кызматкерлерге жазды, УКМге кайрылды, анан Ош облусуга да кайрылды ал боюнча. Алар келип, ошо башындагы тизме боюнча ар биринен түшүнүк кат алып, тактап чыкты. Ал жерде бул сөз мыйзамга дал келбейт. Мени туугандарым жок, бул өкмөттө мени тааныштарым келген жок. Ал жерде ошо магазиндар кимдики бүзүлгөн болсо, биз ал жерде 4-5 чебарды бүзгөнбүз. Biz ошол жерде аял киши болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү. Биз ошого кичине материалдык спонсорларды ушу колдоо жүргүзөбүз деп туруп, биз колдоо жүргүздүк спонсорлорго. Калгандары өз эсебинен бурчаткасындагы мамлекеттин бюджетинен кетирбастан өздөрү бурчатканы басты. Быйыл Аравандын 90 жылдыгы белгиленди. Аравандын 90 жылдыгы мурдагы аким Сейтек Дөлөтбекович ушул жерге келип туруп, Аравандын 90 жылдыгы муну архитектуранын муну дизайны менен бирдей кылып туруп, bir жакшы архитектурный дизайн бергилер, фасон бергилер дегенден ошо проект менен ошо элдерге түшүндүрүп, ар түрдүү магазин болгондугуна байланыштуу ушул форма менен салып бергилер, кичине бир көрүп берсин. Эртең мына Аравандын Ош 3000 көчөсү оңдолуп атат. Аравандын 90 жылдыгы кичине жакшынакай болуп кетели деген максатта ушул жерде жасалган. Келечекте бул базарлардын баары ошо Акбула жака жылыш мүмкүн демек. Ар күн эмети өрбөйчү мисалы үчүн аны райондук комиссия чечет. Жок, сиздин максаттарыңыздын бири ушунда бар болуш керек, мисалы айыл өкмөт башчы катары. Өзүмдүн территориямдагы инвесторлорду колдоо, өзүмдүн территориямдагы инвесторлорду колдоо. Аны район боюнча Акбулага базарлар көчкүсү деген чечимди райондун комиссиясы чечилет. Бул айыл өкмөт деңгээлде чечилбейт. Жок, сиздин жеке оюңуз дейм да. Менин жеке оюм мыйзамга туура келсе мени башым айландырып атасыз. Жок, айландырган жокмун. Мен жеке оюм менен мен мыйзамды бузбойм да. Менин жеке оюм эч кандай. Сиз мыйзам болбойсуз, мыйзам бузбойсуз. Сиз мыйзамды жакшы билесиз да, туурабы? Менин жеке оюм ошол жерде сиздин жеке оюңуз конституцияда жазылган. Ооба. Ага, коркпоңуз сиз айтканданчы. Мен коркпойм. Мен мыйзамсыз. Сиз мыйзамдуу сүйлөйсүз. Мисалы үчүн, бул деле конституция укугу бар, өзүнүн оюн айткангачы. Сиздин деле анан айыл өкмөт башчы катары мисалы сиз жанагы проектлерди айтып атпайсызбы? Маалында мыйзамдын негизинде сүйлөйсүз. А бирок жеке айыл өкмөт башчы катары сиз ушул жакта төрөлгөнсүзбү? Жок, мен себеби мен ушул жакта төрөлсөм мыйзам туура келбейт. Жок, кайсы жактан келдиңиз сиз? Мен Юсупов айылы башка айыл өкмөттөн келдим. Жок, негизи Аравандын тургунсуз. Аравандын немесин жакшы билесиз, туурабы? Ошого мен мисалы журналисттерде ушундай суроолор болот. Сиз жана коркпоңуз да, мында башым айландырып атат, бул жерден бир нерсе издеп атат деп. Жок, мен сизди негизинен айттым, ушинтип мындай сиз да эртең балким аким болот турсуз, балким губернатор болот турсуз, ким билет. Бирок ал үчүн сиздин жеке амбицияңыз болуш керек. Ошон үчүн мен айттым, мисалы бул базардын базарчылары бир күн дагы жазса, ал жердеги базарчылар дагы бир күн жазса, мисалы ушинтип тополоң болгондон көрө Ош базары, Кара суу базары, Бишкектеги Дордой базары сыяктуу эле бир жерге топтоштуруп койсо болсо керек деп ойлойм да. Бул боюнча мисалы сунуш пикирлерди киргизип аткан чыгарсыздар, балким айыл өкмөт башчы катары мисалы башка айыл өкмөттөр менен бир чогулуштарда турабы? Ошону эле сурагым келди бул жерде. Сизди мен жеке оюмду айткан чакта дагы буну райондук комиссия чечет, аким чечет. Сиз айткан ошо Акбула базары фугиге өткөнүгө айттым азыр. Bir gün oldu. Bir gün olup men az göstergesiga borip turib kecha o'tdi. Al bo'yicha o'sha programmalar rayonduk dengede tuzilib o'tadi. Rayondun akimi Daniel Jantayev'tin çeçimi menen oşul bozar, oşu to'liq o'sha yerga ko'chirsin Aravandin desa, o'shaga biz boshlaymiz. O'sha komissiya ishlaydi. Бирок мен жеке оюм биякта калсын деп айта албайм. Себеби мен азыр биякта калсын, аякта өтсүн деген билан район чечет. Себеби райондун тагдырын райондун акими чечет.
Демек, бул Тешебаевалар менен тиги башка баягы уруш жаңжал кылып, баягы өздөрүнүн арызын билдирип аткандардын маселесин укук коргоо органдары гана чечет коет. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдарына дагы, башка дагы комиссияга дагы сиздин эч кандай тиешеңиз жок. Тааныштык жок, ал жерде дос, урмат жок, башка жок. Себеби боюнча айтып кеттиңиз, ал жерде комиссия түзүлгөн, комиссиянын төрагасы менин орун басарым Пират Толкун болгон. Мен ал жерге түшкөн да жок. Мен ал өзү себеби мен ага аралашпаган себеби ал протоколдун негизинде ошо сайдын жегидеги бузулгандарга берилсин деген ошол боюнча иш жүргүздү. Чужой алган адам кирген жок. Мына азыр тизме турат, ошол башына түзгөн тизмени дагы бир катар видеого алып койсоңуз болот. Ошол боюнча бара туруп, мына Эшматов ким, Ташматов ким десеңиз, сразу паспорт менен мен деп чыгат, ошондо далилданып калат. Өкмөт башчысы туура айтты деген. Агар башка бир адам башка паспортты көрсөтүп, мен ал сайт бойда менин магазиним жок эле, айыл өкмөт менен сүйлөшүп кирип алдым десе, биз мыйзам чегинде жооп беребиз. Сабабы бүгүнкү күнгөчө текшерип алган баягындай органдар кабады. Ошо органдарда дагы сүйлөсөңүз айтат. Эгерде прокуратура же болсо не дейсиз? Сатып алды менен Дамира Атулду ошол жерде эки соодагер бар, коляска сатат, манес сатат. Ошолорго акмай азыр жанан ошо селден көчкүдөн качырдым деп атат. Ошолорго 2ден место берди, 3 продуктовый магазин деп туруп, ошо айыл өкмөтүндө иштеген Атабекке берди ошол жерди. Анан Асатуллаев эгемдерге 1100 квадрат метр жерди берди. Бир эле ошо сайдын боюндагыларга бербейди, башкаларга деле аралаштырып берди. Ошолордун бир четинде мага деле берип коюңуз сураныч. Мамыржан Назаржанович, кечирип коюңуз, былтыр мен жогорго арызданам депмин, эми арызданбайм деп ыйлап кечирип сурап келсем деле, бул жер сен ыйлай турган жериң эмес, бул сага ыйлайып келе турган лөлүнүн жери эмес, чык нары деп. Азыр мына көрдүңүз, мен сага айтып келгендей айтып келип, сени кабыл албайм деп мени чыгарып койду. Азыр башка сөздү айтып атат. Бу жерде бир гана ошо немелерди берген жок. Бул айткан боюнча толуктап коеюн. Ал жер бир кагаз берип коесузбу? Ал жер боюнча бул кыз айткан боюнча ал Шахназа базар болуп жеке менчик турган мезгилде ал жерде иштеп турган соода түйүндөрү болгон. Анан жогоруда мисалы жогоруда ошол бул айткан кыздардын баягы магазиндары, складдары болгон. Биз сайдын боюндагыларды киргизебиз деп туруп, мурдагы иштеп тургандарды чыгарышка укугубуз жок. Алар дагы жайгашкан. Алардан ошкан жерге биз сооду баягы Араван сайдан түзүлгөн жерди бердик. Түшүндүңүз да? Ошол боюнча энди сиз бирөөлөрдү башка менин сөзүмгө, сиз булар келген муну жарандардын сөзүгө ишенип туруп жыйынтык чыгарбайсыз деген үмүттөмүн. Сабап сотто кагазга карайт, текшерет, ар бир токтомду көрөт, протоколду көрөт. Алар ушул жерде барбы, жокпу тактайт, изилдейт, анан жыйынтык чыгат да. Азыркы учурда мына өзүңүз көрүп тургандай, бир гана менин жерим аукционга коюлуп атат, бир гана менин жерим жер кеңешине коюлуп атат. Менин жанымдагы Махфузага берип коюп атат. Менин жаныма жарымын кыркып туруп, мына эженин жерини бергенде менин жериме деле Махфуза деген атылдуу аялдар, о жок, о соттун судун четинде калган эмес, сай көчкүдөн качкан эмес, жөн эле бир аялга мен менен атаңдашып туруп эле сага бербейм, на принципке ham бербейм деп туруп, ошо аялга Баяктан келип калды. Сиз мында көрсөңүздөр. Мына Шахназа базарынын территориясы. Шахназа базарынын территориясы бул жеке менчикте турган мамлекетке кайткан. Буга чейин. Бул кыз арызданып келеткен жер мынау жер. Мынау Шахназа базарынан тышкары. Мунойда 2 дөкөн бар. Bundan тышкары. Биз буга дагы аукцион кылып бергенбиз. Булар тынччык жолу менен ушул жерде алып келишим түзүп бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул жактагы дөкөн аукционда бири-бириге атандашып туруп 1 миллион 400 миңге чыгарып, кайра отказ берип туруп, анан 56-жарлык боюнча токтоп калды. Биз кайра аукционго бергенибиз жок. Анан биз өткөндө мага кайрылды эле булар. Кайрылды, мен макул болдум. Ушуларга мыйзамды окуп туруп, келишим түзүп туруп бергиле деп заданияны бергенмин. Бергенде булар бизди аяка арызданып, буяка арызданып ровдга барганда, анан ушу иш ачылып калды. Анан ровддан келип, базардын территориясындагы жарандар менен урушуп талашкандан кийин базардын территориясында 30 жаран бул кыздын үстүнөн ровдга кайрылган. Анан биздин коллективге келип дагы тополонуп калгандан биздин коллективге кайрылган, мына коллектив турат инфодокстан мына көрдүңүз кайрылган боюнча. Ушул боюнча ровдга келип туруп бул кыздардын магазинин печаттап койгон.
азыр көрсеңиз печаттап турат. Ал печат ачылып тергөө бүтүп жыйынтык чыкпагынча мен бул жерде эч кандай аукционга же баягындай келишим менен бере албайм. Сабабы бул сотко түшүшү мүмкүн, соттун чечимин күтүп жатам бүгүн мыйзам жегинде. Мына кызга жерди берип койчу dedi. Сурансызды, эмне кылбас, биз ялан чапамызса, бул кыз эме жерди бербеймин. Сен менен кысы жолyapsan, менин укугум бар, менин кокус жетип, тергөөзүп шу деген булар жапырды. Азыр бардыгы жапырды, жалган сүйлөп атат. Сиздан сураныз сатыр жабар. Бизге бу адамды иште кайтап туруп, бизге жардам бере алган, мыйзам түшүрөт адамды коп коюң, сиздан сураныз. Бардыгы азыр жалган сүйлөп атат. Кан доказатлары бармы? Тополон чыгарды депти. Хотелмарым сочты депти. Кан доказаты бармы? Бизде бар, телефонда бар. Мыйзамды буза албайм. Өзүңүз билесиз. Мыйзам кандай болсо дагы соттун чечими чыгат, соттун чечими кандай чыгат, ошого баш ийем. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул бул Достук Айыл өкмөтү, Достук Айыл өкмөтүнүн башчысы менен кеңири эле интервью алдым, өзүнүн уруксаты менен мыйзамдуу түрдө, маданияттуу түрдө келип эле өзүм маек алдым. Себептен буга чейинки ушул мага кайрылган ушул Тишебаева эжебиздин арызынын негизинде баргам, ал жерден дагы бир 2-3 ушундай сатуучулардын, соодагерлердин дагы пикирин кошуп келип, ага чейин орун басары дагы өзүнүн маалыматын берген. Бүгүн биз ушул Акмай кичи базары, ушу базары деп коелу, базары, анан нар жактагы автовокзалдагы коюлган контейнерлердин соодагерлери менен бир аз сурамжылоо иретинде суроо жооптор берип, биз өздөрүнүн арызын уктук, анан келип аягында ушул айыл өкмөт башчынын жоопторун угуп атабыз кошо. Айыл өкмөт башчынын айтымына караганда, Тишебаеванын арызы боюнча ишти коргоо органдары аягына чыгармайынча мен азыр же плюс же минус деп айта албайм деди. Эгерде бирок ушу айыл өкмөт тарабынан сунуш кетиптир, аукцион аркылуу буга чейин бир сунуштар болгон экен, ушул белгилүү себептерден улам ушул тараптар келише албай калып, аукцион аркылуу сатылбай калган эле дейт. Кайра биз аны маселе катары койгон эмеспиз дейт. Эгерде ушул коргоо органдары маселеге чекит кое турган болсо, кандай жыйынтык чыкса түз эле берүү боюнча жыйынтык чыгабы же аукцион аркылуу өткөрүлүп берилеби дейт, же комиссия аркылуу өткөрүлүп берилеби аталган аймактагы ушул контейнерлер же сатуучу дүкөндөр, ошого карап иш кылам дейт. Анан ушул негизги эле ушул кыйыр суроолорго дагы, түз суроолорго дагы бардыгына жооп бердим деп айтты. Ушул Тишебаеванын арызы боюнча келгенибиз ошол жогоруда айткан маалыматтар менен чектелди. Биз деле азыр ак же көк дей албай турайлы, азырынча жыйынтык чыккандан кийин кайра эле ушул айыл өкмөтүнө келип, ушул эле айыл өкмөт башчы агай менен жакшынакай суроолорду берип жооп бере алабыз. Ал эми биз ушул Тишебаеванын арызын, эми Тишебаеванын арызыбы же башка фамилиядагы арызбы же башка аймактагы жаранбы, биз алардын арызын кароого биздин да укугубуз бар, укуктуубуз жана милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Айыл өкмөт башчыга чоң ыраазычылык билдиребиз, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ороз айында Кудай буйруса биз да ошондой үмүт кылабыз, жакшы эле бир жыйынтыктар чыгат деген ойдо. Ага чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге.